Assalamu alaikum, арбаңыздар, құтман кеч, урматтуу биздин көрөрмандар. Келиңиздер, сиздер менен бүгүн мамлекеттик телевидениеден өнүгүү жолдору тууралуу кеп кылабыз. Жана албетте бул биздин эне телевидениеден коомдогу орду жана келечеги тууралуу дагы өтө кызыктуу маек болорунан шек жок. Сиздер дагы бул маектерибизге кошулсаңыздар болот. Ал үчүн албетте билесиздер, номерларды эскертип өтөйүн. 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram ачык иштеп баштады. Андыктан сиздердин баарыңыздарды жакыныраак чакырабыз, жайлуу жайгашабыз жана эфирибизди албетте кунт коюп көрөбүз. Бүгүн албетте кызык болот. Кетедің ойымдан, сезімде сусатты, сағыныш жоғылған, қиялдай сен жақты, күтімін жолыңдан, жолыңдан, гүл қармап қолымдан. Жалғыздықтан білдім ғой барқыңды, ерге жүрген кезімде сағынды, ақ сүйім күшіп жаңырды, сезім ал жанымды, жалғыздықтан білдім ғой барқыңды, ерге жүрген кезімде сағынды, ақ сүйім күшіп жаңырды.
Биздин кезекчиси Урмат Борченов. Кутман кеч урматтуу көрөрмандар, барыңыздарга салам. Жана албетте сиздер көрүп жаткан бул теле берүүнүн аты Иш күндүн кечи. Сиздер ТВ1 KG каналдасыздар. Менин атым Урмат Борченов. Ал эми бүгүн биз эне тилибиздин орду жана келечеги тууралуу кеп кылуудабыз. Бүгүн бизде мейманда коомдук ишмер жана ошондой эле Кыргыз концепт компаниясынын негиздөөчүсү сыймыктуу инсан Эмиль Үмүталиев. Абдан кубанычтабыз. Саламатсыздар. Дайым энергияга толгон, дайым жаркын идеяларга бай агабыздын дагы да болсо биздин студиябызга келип отурушуна биз сүйүнүчтөбүз. Анан албетте бүгүнкү козголуп аткан тема бул жакын арада мындай коомдук талкууга чыгыптыр. Жаңы мыйзам долбоор. Мына ошол мыйзам долбоорго ылайык бардык мисалы үчүн чогулуштар кыргыз тилинде өтүшү керек. Же болбосо кыргыз тилинде өтпөсө дагы кыргыз тилинде которулушу керек сөзсүз түрдө. Андан кийин биздин теле берүүлөрдүн баарысы мурун 50% болчу, азыр 70%га эне тилибизде, мамлекеттик тилде чыгыш керек деген мыйзамга ошондой өзгөртүүлөр кирейин деп жатыптыр. Негизи бул мыйзамдар менен мамлекеттик тилде өнүктүрсө болобу, сиздин оюңуз кандай? Жалгыз мыйзам менен маселе чечилбейт, бирок мыйзамдар деле керек. Сөзсүз түрдө мыйзам көңүлдү бурат жана кандайдыр бир багытты көрсөтүп турат да. Ошондуктан бул мыйзамды талкуулаганыбыз эң керектүү нерсе. Долбоорду мен окуп чыкпагандан кийин толук бойдон ал долбоордун жакшы жаман жактарын биле элекмин. Ошон үчүн эгерде таанысаңыз сиз мүмкүн азыр бөлүшүп турарсыз, анан ой жүгүртөлү, бирок тилекке каршы мен бүгүн чоң кубанычтамын ушу талкууга чакырылганыма. Бирок долбоорду талкуулап сунуштаган жерлер көбүрөөк ушу сизге окшоп көбүрөөк ар кайсы элибиздин катмарынан чыккан кишилердин түрлүү пикирлерин көбүрөөк чогултканга аракет кылса, андан натыйжалуу болот. Ошон үчүн бул аракет керектүү нерсе. Анан бирок анын кандай ойлору кымтылат, анан кайсы жол менен аткарылыштары сунушталат, ал абдан маанилүү нерсе. Юристтер, журналисттердин сынына кабыл болот, себептен ошол мыйзам долбоору көбүрөөк чектөөлөр, көбүрөөк милдеттендирүүлөр менен коштолот экен. Негизи тилге болгон сүйүүнү кантип жаратса болот? Мыйзам менен Чектөөдөн баштап турсыз, ооба. Биздин аң сезимибиз, совет доорунан калган аң сезимибиз көбүнчө мажбурлоого көндүрүлгөн, үйрөтүлгөн аң сезим жана биздин коомдук иштеги мамлекеттүүлүк деген же болбосо коомдук же болбосо жеке деле биз көбүнчө күчкө салганды гана билебиз. Жеке мамиледе болобу, баланы дагы күчкө салып, кызыктырып эмес, күчкө салып өстүргөнгө тарбия деген сөздү колдонушат. Мен тарбия деген сөздү көп жылдан бери колдонбойм, анткени гумандуу педагогика 70-80 жыл мурда тарбия деген бул күчкө салуу жана дрессировка деген сөз менен барабар болуп калган деп ал сөздөн баш тартышыптыр. Балага тиешелүү, анын аркасынан коомчулукта көбүнчө күчтөп, чектеп эмес, адамдардын кызыгуусунун аркасынан ээрчиген аракеттер көрсө ошолор натыйжалуу нерсеге алып келет экен. Биз эч качан кейбир индивидуалдуу шарттарда эле миңден бирөө күчкө мисалдарды келтирели. Спортсмендер тоталитарлык системадан жакшы спортсмендер кээде чыгат, атактуу жечкендиктерге ээ болгондор. Бирок алар кичинекейинен күчкө салынып, зордук көрүп, жечкендиктерге үйрөтүлгөндүгүнөн алардын кийинки турмушу бузулат экен. Алардын өмүрү узак боло албайт экен. Ошол рекордторго жеткенден кийин баштап эле андан ары алар өздөрүн жоготуп коет экен. Турмушту сүйө албайт экен, анткени аларды турмуш сүйгөн эмес.
Ошон үчүн андай рекордтун адамзатка пайдалуулугу күмөн саноо. Эркин өлкөлөрдө алар адамдын кызыгуусунун аркасынан жечкендиктерге көңүл бурушат, бирок күчкө салынган нерселерден баш тартышат. Ошентип эле баардык жерлерде, баардык турмушубуздун ар кайсы жактарында күчкө салынган нерсе ал кыска мөөнөттүк нерсе. Ошентип тоталитарлык режимдер биринин аркасынан бири урап келатат, авторитарлык режимдердин саны, өлкөлөрдүн саны деле кыскарып келатат. Тил жөнүндө эгерде кайсы бир мыйзамдарга биз чектөө, күчкө салуу нерселерди көбөйтүп жиберсек, анын өмүрү кыска болуп калат да, аны чындап колдогон элдин саны деле көп боло албайт. Ал узак мөөнөткө иш жүзүндө аткарылышы оор болуп калат. Кандай учурда тилге болгон мамилебиз кандай учурда элдин колдоосуна ээ болушу мүмкүн? Мисалдарды келтирели. Бүгүнкү күндө мен жарым тамаша жарымчын деп жаштарга суроо берем. Эмнеге баарыбыз тең эле раменду сатып алып жеп калдык? 5 жыл мурда рамен деген нерсени мен таанычу эмесмин. Мен аны тааныганыма 1 жыл боло элек. Азыр чоң шаарларда, чоң айылдарда рамен дегенди баары тең өзгөчө жаштар көп тааныйт дагы. Анан барган сайын рамен популярдуу, тез жеген тамак болуп келатат. Эмнеге? Эмнеге рамен ушинтип желип калды? Эмнеге биздин тегерегибизде өзгөчө чоң айылдарда, чоң шаарларда Корея косметикасы көбөйүп келатат. Корея мания көбөйүп келатат. Корея мания деген сөз бул трендтин сөзү. Кандайдыр бир маданий бир өзгөчөлүктүн сөзү каптап келаткан. Бирок аны менен бирге дүкөндөрдүн да аты Корея мания. Эмнеге көп жаштар ошо корейче кийинип, корейче сулууланып, корейче чачтарын тарап, эркектер да кыздар дагы корейлердин сулууларына окшош болгусу келип, эркеги да кызы дагы. Эмнеге ушу Корейдин маданияты, заманбап маданияты бизге каптап ушундай жугуштуу болуп, ошого окшош болгусу келген жаштардын саны эмнеге көбөйүп келатат? Эмнеге? Анткени бүгүнкү күндө Корейдин кей-хоп маданияты жана сериал маданияты Голливуд менен атаандашып калыптыр. Булардын чыгармачылык, креатив, сүрөтчүлөрдүн, кино тарткандардын, музыкалык чөйрөдөгүлөрдүн продуктулары корейлерди гана кызыктырбастан, алардан көп эсе, 100 эсе көп болгон, саны көп болгон кытайларды, бүгүнкү күндө Кытайдын деле индустриясы күчтүү, бирок ошол кытайлыктардан да ашып, Кытайга да кызыктуу, Вьетнамга да кызыктуу, америкалыктарга да кызыктуу, орустарга да кызыктуу, кыргыздарга да кызыктуу болуп келип атат. Эмнеге булардын кей-хопу жана сериалдары Голливуд менен атаандашкан деңгээлге чыкты? Анын 3 себеби бар. Биринчиси бул эркиндик. Түндүк Корея чектөө менен өзү да урап баратат. Алардын продукциясын башкалар эмес, СССР мезгилиндегидей өздөрү да көргүсү келбейт. Түштүк Кореяда эркиндик, демократиянын негизиндеги сөз эркиндиги. Сөз эркиндигинин аркасынан чыгармачыл эркиндик. Чыгармачыл эркиндик башкалардын талабын, муктаждыгын изилдеп атып, өздөрүнүн көрүүчүлөрүнө гана эмес, бүт дүйнө жүзүнүн жаштарынын кызыгуусуна ээ болгон, муктаждыгына керектелген кызыктуу нерселерди жаратып, ошонун аркасынан бүгүн Америка менен атаандашып калышыптыр. Ага көмөк кылган билим берүү системасы. Бүгүнкү күндө Түштүк Корея билим берүүсүнө дүйнө жүзүндөгү эң көп салыштырмалуу көлөмдө инвестмент кылышат. Кошумча аракет жана элдик акчадан каржылашат. Ошол эркиндик менен билим. Анан сөзсүз түрдө бул бүгүнкү күндөгү ошол атаандаштуулуктан утуп аткан нерсеси, анткени ошол эркиндик шартында алар жаштардын
бүт дүйнө жүзүндөгү жаштардын муктаж болгон нерсесин изилдеп илимдин негизинде, орусча психология деп сүйлөйт эмеспизби, psychology'нин негизинде жаштардын муктаж болгон нерсесин тааныганга аракет кылып, ошого адекваттуу, ошолорду кызыктыра турган чыгармачыл жана илимдин негизиндеги чыгармачылык жана илимдин негизиндеги сунушталган продуктулары бүт баардыгынын көңүлүн тартат экен. Кооз тартылат, сулуу тартылат, кызыктырат жана руханий байлыктарды адамга табигый жагымдуу сылык мамилени, гумандуу мамилени өзгөчө эгерде сураштырып көрсөңүз, эркектер да кызыгат, бирок кыздар өзгөчө аябай көп кызыгышат. Эмнеге? Анткени бул кей-хопто дагы, Корейдин сериалдарына дагы кыздарга болгон сылык мамиле баардыгын суктандырат. Кызды да суктандырат, анан кызга сылык мамиле кылам деген эркекти да суктандырат. Ошонун аркасынан бүт дүйнө жүзүнүн көңүлү бурулуп атат. Ал сериалдарга көңүл бурулгандан кийин алардын кийими сулуу көрүнөт экен, алардын косметикасы сатып алынгысы келет экен, анан алар жеген рамен бардык жерде сатылып калат экен. Эң табышмактуусу бир кезде куруучуларга тез тамак жөн эле ысык сууну кошуп коюп эле жылытып эле жей бере турган эң арзан, эң жөнөкөй деп сунушталган тамак жумушчулардын тамагы деген, кара жумушчулардын тамагы деген нерсе азыр мода менен жашаган жаштардын тамагы болуп калды. Керек болсо улуу кишилер дагы аны сонун көрүп калышты. Эң таң калтырчу нерсе бүгүнкү күндө рамен Түштүк Кореянын экспортунун чоң үлүшү болуп калыптыр. Жалаң гана Samsung эмес, жалаң гана машинелери гана эмес, ошо рамен экспортунун үлүшү болуп көтөрүлүп келет. Таң калыштуу нерсе. Баардыгы тең айланып келип туруп, баягы себеби эркиндик болуп чыгат. Эркиндик анан билим. Чындап эле ошол жанагы баардыгы изилденип, жана сиз айткандай суроо талаптардын баарын канааттандыра турган продукцияларды изилдей турган атайын психологдор иштейби, же болбосо бул мындагы десем өзүнөн өзү болуп кеткен табигый көрүнүшпү, же сиздин оюңузча бул эркиндик шартында анан билим кошулганда анын баардыгы табигый калыптанат. Анткени эркиндик бул тандоо. Тандоо бул атаандаштуулук. Атаандаштуулук сапатты жаратат. Тандоо бул мукташтыкты мукташтыкка керектүү нерселерди изденгенге түрткү кылат. Баардыгы тең эркиндик шартында. Эркиндик болсо ал жерде тандоого мүмкүнчүлүк болот. Тандоого мүмкүнчүлүк болгондо ийгиликке жетишем дегендер башкалардын мукташтыгын изилдеп калат. Анткени атаандаштуулуктан утуш үчүн башкалардын көңүлүн бурганга аракет кылышат. Башкалардын көңүлүн буруш үчүн алардын мукташтыгын изилдейт. Ошентип эле адамдардын кызыккан нерселери изденип табылып, анан кийин аларга керектүү нерселер сунушталып калат. Анын аркасынан башкаларды утуп кете беришет экен. Башкаларга керектүү, заманбап, кызыктуу жана атаандаштуулукта ута турган нерселер жаралат. Ошентип эркиндик бардык жерде керектелчү нерселерди жаратып келатат. Мен бир аз тилге байланышпаган эле бир суроо бергим келип турат да. Мен ушул коомдо, бизде коомдо алсызын кемсинткен, ал эми күчтүүсүнө жагалданган бир сапат баарыбызга тиешелүү сыяктуу сезиле берет да. Алсызын кемсинткен, тескерисинче күчтүүсүнө жагалданган коом аябай көп да бизде ушул касиетчи. Мунун анык себеби, анан кийин анын мындан арылуу жолдору кандай сиздин оюңуз боюнча? Бул табигый маселе бардык жерге тиешелүү, бардык элдерге тиешелүү, бирок адамзат канчалык өскөн сайын бардыгына бирдей мамиле кылганга үйрөнүп келатат. Анткени элдин саны көбөйгөн сайын кайсы бир тирешүү, талашуу согушка алып келчү. Дагы эле алып келип атат. Ошол согуштан натыйжа алгандар, алар биринчи ирет
içindeki ынтымақты бири-бирine кам көрүү аркылуу, бири-бирин коргоо аркылуу түшүнүшүп, ошондуктан алар эң биринчи ирет бири-бирин кырып өлтүрө бербей, же болбосо кемсинте бербей, бири-бирин коргоо баалуулугуна макулдашышкан. Бири-бирин коргоо баалуулукту макулдашышканда алар ар бир адамдын өмүрү эң бийик ыйык баалуулук деп макулдашышкан. Ошол баалуулукту коргоп, анын тегерегинде ошол адамдын өмүрүнө тиешелүү адамдын эркиндиги жана адамдын укуктары көбөйүп корголуп, анан кийин ошол сабырдуулуктун түрөөчү болуп өсүп келатат. Алар ар бир өзүнүн кишисин коргомок түгүл, ал жерге келген конокторго дагы ошол коргоо аракеттери тиешелүү болуп, ал жерге барган коноктор дагы корголот. Ал жердеги мал дагы корголуп калган, жаныбарлар да корголуп калган. Биздин кишилер барганда таң кала беришет, үйүн тегерегинде жапай жаныбарлар жүрөт деп. Анысы аз келгенсип ал жерде бактар корголот. Анысы аз келгенсип, мисалы Германияда, орусча Германия, ал жерде жөргөмүштөрдү өлтүрсө 300 евро айып. Эми ар бир эле кишинин артынан ээрчип жөргөмүштү өлтүрбөй деп эч ким жүрбөйт. Бирок ал коомчулукка берген кабарда биз жандуулардын бардыгынын керек болсо ошол жөргөмүштөрдүн дагы өмүрүнө жооптубуз. Анткени бул жаратылыштын бир чети жана жаратылыштын бардыгы менен биз табигый гармонияда жашайлы деген сунуштагы жаратылышты коргоо аракеттер. Ошондуктан биздикинен чоң болгон шаарлар, Европто, Лондон болобу, Берлин болобу, биздикинен көп кишилер жашаса да, биздикинен көп индустрия бар болсо дагы, биздикинен көп машина болсо дагы, ал жердеги аба бизден таза. Биздин тетиги тоонун четине чыккандай эле тазалыгы бар ал шаарлардан. Мисалы Прагадан баары кыргыздар таң калат. Ал жерден бут кийим бир жума эмес, бир ай жүрсөң да тазалабай эле койсоң болот, анткени таза бойдон деп. Көйнөктүн жакасы эч кирдебейт экен. Терден эле кирдеди деп чечип салбасаң, жакасынын кирдегенин байкабайсың деп. Ал жерден машинелер 1,5 ай, 2 ай баягы жөн эле убактысы келди деп эле жуугусу келбесе, жууй тургандай көзгө урунган эч бир чаңы кири жок. Бизде 4-5 сааттан кийин чаң жугат, жаңы жуулуп чыккан машина 4-5 сааттан кийин булганат. Ал жерде 4-5 ай ошончолук булганбайт машинелер. Ошентип алар азыр жаратылыш менен тазалыкта бирдей жашап калганды үйрөнүшкөн. Биз кичине бурулуп кеттик окшойт. Мен жана тилге да кайрылып келгим келип атат. Азыр кайтып келебиз кыскача жарнамадан кийин. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Биз мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө мыйзамдар жардам береби же кедергисин тийгизеби, ушулар туурасында кеп кылабыз. Азыр бизде мейманда коомдук ишмер Эмиль Үмүталиев мырза. Дагы бир ирет рахмат айтабыз. Жана албетте маегибизди уланталы. Мына жогоруда биз айтып атабыз, мисалы үчүн мыйзамдар түрдүү ар кандай бар, бирок баары бир эне тилибизге болгон сүйүү, кеңири колдонуу, анан кийин күнүмдүк турмушта колдонуу эң башкысы. Себеп дегенде, көп учурда мен билем, ошол эле биздин коллегалар кыргыз тилде эфир алып барат. Бирок күнүмдүк турмушта баары бир деле орусча башка тилде сүйлөшөт, орус тилинде сүйлөшөт көп нерсе. Абдан көп маселелердин чырмалашкан жеринде турабыз. Биринчиден, ошо бизге 70 жыл эмес 100 жылдан ашуун Орусия империясы бизди багындыргандан бери биз колония катары бизге мажбурланган тилге багынууга үйрөтүлгөнбүз. Ургул соккуунун аркасынан керек болсо улутчул деп тилди сактап калганга аракет кылган окумуштуулар, чыгармачыл кишилер кууntукталып, атылып, камалып, сүрүлүп келген муундун уул урпактарыбыз.
Ошон үчүн ал оорчулукту эске алыш керек дагы. Биз ошо бир тараптуу бир тилге багынуу көнүмүштүү аң сезимден арылууну дагы ойлонушубуз керек. Кайсы жол менен күчкө алар күчкө салып үйрөтсө, ошол эле күчкө салуу жолду өзүбүз дагы колдонгубуз келет да, бул чоң жаңылыштык. Эгерде мурда бизге күчкө салып үйрөткөн болсо орус тилине, биз эми кыргыз тилине кайрылып келиш үчүн ошол эле методдорду колдонгонубуз, бул дагы ошондой кыска мөөнөттөгү жагымсыз методду колдонгон жол болуп калат да. Биз дүйнөлүк адамзаттын тажрыйбасын колдонушубуз керек. Кайсы тилдер колдонуп келатат? Биринчиден, күчкө салынбай эле кызыктырууну, адамдын кичинекей баладан жаштарга чейин, анан чоң кишилерге чейин өздөрүнүн кызыгуусун жараткан тил, жанагы Корейдин Кей-попун жана сериалдарын мисал келтиргендей. Кичинекей балдар мисалы. Бүгүнкү күндө кичинекей балдар эмнеге кызыгат? Биздин кичинекей балдар үчүн чыгарган китептерибиз эски бир ата замандагы чокой кийген, боз үй, анан эшек, анан ат. Бүгүнкү балдар айылдагылар эле тааныбаса, көпчүлүк балдар шаарда эле жашап атат да. Канча 6 миллионубуздун 2 миллиону шаарда жашап атпайбы элибиздин. Жарымы шаарларда жашайт, жарымынан көбү. Эми ошолор кээ бирөөнүсү айылдык турмушту көрөбү, көрбөйбү, аны таанытуу бир өзүнчө максат. Бирок кызыктырыш үчүн ошо баланын кызыккан нерсесин сүрөткө тартышыбыз керек. Ошол баланын кызыгуусун жарата турган нерсени кыргыз тилде жеткизишибиз керек. Анда биз эскинин мисалында эмес, кичинекей бала бүгүнкү күндө YouTube'га кызыгат. YouTube'дагы анимейшнга кызыгат. Кичинекей балдардын, сиздин деле кичинекей балдарыңыз өсүп чоңоюп келатат. Алар кайсыга кызыгат? Дүйнөлүк технологиянын негизинде жетишкен жана дүйнөлүк чыгармачыл таланттардын жетишкен нерселери биздин да балдарды кызыктырып калды. Мына ошол нерселерди кыргызчага которуп, кыргызча сүйлөтүп, же болбосо кыргыз чыгармачылдарга ошондой нерселерди жаратканына жол ачып, иш кылып, кичинекей бала айырмалаганды, тандаганды үйрөнүп келатат, кааласак да, каалабасак да. Ошол баланын кызыккан нерсесин тааныганга аракет кылышыбыз керек дагы, жана ошол кичинекей бала кызыккыдай дүйнөлүк атаандаштуулукка чыдаган кыргыз тилиндеги продукттар болуш керек, же болбосо башка тилде болсо аны кыргызчалаштырыш керек. Ошол жаштарыбыз болсо, бүгүнкү күндө жаштарды канчалык күчтөбөйлүк, баары бир алар өздөрүнүн изденүүсүнөн баш тартышпайт. Алардын изденүүсү ошол эле мисал келтирилген Кей-поп болобу, же болбосо Оскар болобу, дүйнө жүзүндө кичинекей өлкөлөр, бизге окшогон кичинекей өлкөлөр, кичинекей эмес Түркияга окшогон чоң өлкөлөр деле. Алар дүйнө жүзүндөгү эң мыкты кинолордун баардыгын көрсөтөт дагы, анткени артта калбаш керек дүйнөдөн, чектегенден пайда жок, артта калбаш керек. Өз тилинин субтитри менен, же болбосо ал кинону котормо кылып туруп, өз эне тилинде сүйлөтүп, бирок инглиш тилинде субтитрин кое берет. Ошентип кинолордун көпчүлүгү дүйнөгө таанылган кинолор инглиш тилинде чыгып атса, анда аларды өз тили менен инглиш тили менен коштоп, же үнүн же жазуусун. Ошентип инглиш тилин дагы тим коюшат, тааныганына, түздөн түз түшүнгөнүнө, өзүнүн тилин дагы үйрөнүп кетүүсүнө, же болбосо кызыгуусун жоготпосуна шарт түзүп беришет. Улуу кишилер үчүн биз биринчи иретте тилдин ар кандай ролу бар турмушубузда ошону көбүрөөк талкуулашыбыз керек. Анан мага баягы совет доорунан калган көбүнчө классалык методологиядан сунушталып келген жарма патриоттук түшүндүрмөлөр баардыгы эле жага бербейт. Кээ бирөөнүсүнө макул болсом дагы көпчүлүгүнө макул боло албайм. Менин оюмча тил биринчи ирет бул жеке адамдын
өмүрүнө керектүү нерсе биринчиден, экинчиден ошол жеке адамдын коомчулук менен, эли менен биргеликте жашоосуна жана ошол эли менен катнашта болуусуна же болбосо мыкты болсо элине кызмат кылуусунда тилдин ролу. Ошентип биз эгерде тилди урматтасак, анда биринчи ирет ошол жеке адамды ойлошубуз керек, өмүрүн, кызыкчылыгын, эркиндигин, укугун. Анан ошол жеке адамдын башка эл менен сабырдуулукта, ынтымакта болууга керектүү тили деп таанышыбыз керек. Жана эң мыктылары ошол элге эгерде кызмат кылгысы келсе, элди артынан ээрчиткиси келсе, ошол эл түшүнгөн тилде аларды ээрчите алам, аларга түшүндүрө алам, аларга бир нерсени сунуштай алам деген миссиясына көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ошондо мүмкүн биз ошол жетекчи болом дегендердин элге керектүүлүгүнө дагы басым жасай алабыз. Жана эмне үчүн тилибиз керек экенине гумандуу жана ийгиликтүү маңыз бере алабыз. Мага көбүнчө мындай сыйлуу аксакалдар же болбосо филологдор же болбосо дагы бир кыргыздын салтын, наркын сактаган адамдар кыргызча сүйлөгүлө деп мындай акыл үйрөтүп, чоң сүйлөп, анан бирок ошол эле адамдар кайра небереси менен орус тилинде сүйлөшсө, кадимкидей суусу кечпей, зээним кейип калат да, көңүлүм калып калат да, баары бир өзүңдүн балдарыңа үйрөтө албагандан кийин элге чыгып антип сүйлөөнүн эмне кажети бар деп кадимкидей көңүлүм сууп калат. Менин суроом болсо, эми биздин сиз айтып аткан колония болгон эле ошол эле Казакстан, ошол эле Өзбекстан бизге караганда эми кыйла алдыда жүрүшөт эми эне тил боюнча дагы. Барып эле баары бир тилдин өнүгүшү бул экономика менен түздөн-түз байланыштуу же да башка себептери барбы? Биринчи ирет бул эгемендик маселеси. Эң биринчи ирет эгемендик маселеси. Эгерде өлкө, эл эгемендүүлүккө ээ болгон болсо, анда ал эл өзү чечет. Кайсы тил аркылуу өнүгөт, кайсы тил аркылуу өзүн илимдин артынан ээрчите алат. Мисалы, Сингапур инглиш тили аркылуу өнүккөн. Бирок өнүккөндөн кийин анан тилин сактап калганга күчү жетип атат, аракети бар. Ошентип азыр эки тенденция бар. Бир тенденция бул кайсы бир империя, Орус империясы же Кытай империясы, алар өздөрүнүн тили аркылуу кулдукта кармап калганга, изолейшн кылганга, эл менен карым катнашы үзүлүп, кандайдыр бир тоталитарлык системаны, бийликти, тиранияны коргоп калганга аракет кылышат. Ага дагы тилди колдонушат. Башка тилдерден өзгөчө өнүккөн, өзгөчө эркиндиктин ойлорун жуктура турган башка элдердин тилдеринен, өзгөчө инглиш тилинен чектеп, тилди курал катар колдонушат. Экинчи тенденция бул бүт дүйнөдөгү жер планетасындагы жашаган 7,5 миллиардтын биргелешип илимге умтулуусу. Биргелешип дегеним анткени баардыгыбыз тең эле бирдей санды колдонобуз. Баардыгыбыз тең эле бирдей арифметиканы колдонобуз. Баардыгыбыз тең эле бирдей физиканы колдонобуз. Ошентип илимге тиешелүү, талашсыз илимге тиешелүү маселелердин баардыгы тең бүт 7,5 миллиард кишилер үчүн инглиш тил болуп калган. Элин багындыруу башка тилдерде болушу мүмкүн. Илимди таануу инглиш тилинде талашсыз. Орус коммунизмде эле инглиш тилинде карым катнашты түзгөн илимге тиешелүү, техникага тиешелүү. Кытай деле ошентет, араб эли деле ошентет, бүт баары тең эле ошентет. Техникага тиешелүү нерсени керек болсо Түндүк Кореядагы инглиш тилинде тааныйт дагы, анан бирок өзүнүн элин өзүнүн тилинде кулдукта кармайт. Ошентип илимге умтулгандардын баары инглиш тил аркылуу тепкич катары көрөт дагы илимге умтулушат. Анан бирок өзүнүн эли менен, өзүнүн элине кызмат аткарыш үчүн өз тилдерин колдонот. Ошол илимдин жетишүүсүнүн, илимдин аркасынан жетишкендик, байкубаттык, байлык, туруктуулуктун
күчүн анан кийин өзүнүн тилин дагы коргогонго, өнүктүргөнгө, сактап калганга жумшашат. Ошентип эки тренд бар. Биздин тандообуз же Түркменистанга окшоп, же Түндүк Кореяга окшоп илимдин тилинен чектеп, өзүбүздүн тилибизде бирок изолейшн кылып туруп анан кийин кулдукта кармайбызбы элибизди, же болбосо илимдин тилин таанытып, инглиш тилди таанытып туруп, анан ошол аркылуу жетишкендиктин негизинде өзүбүздүн элибизге, өз тилибизде кызмат кылып, тилибиздин дагы байлыгын, күчтүүлүгүн, туруктуулугун өстүрө алабызбы, көбөйтө алабызбы деп. Тилдин өнүгүшүнө кедерги болгон сапаттардын бири бул кул мүнөздүк деп түшүндүм бир аз. Кайсы бир деңгээлде тиешеси бар. Демек, кул мүнөздүктөн арылуунун кыскача жолун айтып берсеңиз, биздин убактыбыз аз экен, бирок ошентсе дагы. Эң биринчи ирет биз ар бир кишинин өмүрү ыйык экенине макул болушубуз керек. Адамзат өзгөчө илгерки 2000 жыл мурда эле жарыяланган эң прогрессчил динде ошол адамзаттын өнүгүүсүнө, табигый өнүгүүсүнө, цивилизейшнга салымын кошкон диндердин баардыгы эле ошол кезде адамдын өмүрүнүн ыйыктыгын жарыялашкан. Кайсы динди албасаңыз, баары тең эле ошол нерсени эң ыйык баалуулук деген. Бирок кийин кандайдыр бир тирешүүлөрдө бири-биринен элдердин талаш тартышынын аркасынан согуштар болуп, согуш мезгилинде ар ким өзүнүкүн астыга коюп, бири-бирин өлтүргөнгө дагы көп убакыт коротушкан. Азыркы 21-чи кылымда барган сайын өзгөчө 1945 жылдан бери кайра дагыдан бир жолу аракет кылып, бүт дүйнө макулдашкан. Улуттар биримдигин түзүп туруп, ал жердеги эң баштапкы биригүүнүн максаты деп келишим түзүлгөн. Ал келишимдин аты ошол бүткүл дүйнөлүк конвенция, адамдардын укугу жөнүндө. Ал жерде эң биринчи сунушталган жана макулдашылган нерсе бул адамдын өмүрүн коргоо, адамдын өмүрү өзүнчө бир ыйык, эң ыйык баалуулук деп. Ошонун негизинде эркиндикти коргоон өлкөлөр, алар демократия жолуна түшүп, өздөрүнүн дагы элин коргоп, башкаларга дагы ошондой коргоо жолун, аракеттерин сунуштап келетишет. Авторитарлык өлкөлөр болсо, ошол кезде талаш тартыш аркылуу толук макул болбосо дагы акыры баш ийип кол коюшканы менен, бирок өздөрүнүн өлкөсүнүн ичинде кишилерди өлтүргөндөн баш тартышкан эмес. Ошентип бүгүнкү күндө тоталитарлык өлкөлөр биринчи ирет өзүнүн өлкөсүнүн, өзүнүн элинин ичинен каршы болгондорго кол салып, өлүм жазасына тартып, өлтүргөндөн баш тартпай, башкаларга дагы алаксытуу аракетинде кол салгандан кол салууга деле барып келишет. Ошол дүйнөдө азыр ушундай эки системанын талашы деп таанысак болот. Биз биринчи ирет адамдын өмүрүн коргоонду үйрөнүшүбүз керек. Эгерде адамдын өмүрүн коргоонду ыйык максат катары көрсөк, анда ошол өмүрүнүн корголушу үчүн сөзсүз түрдө ал адамдын эркиндиги жана болгондо дагы эркиндигинин эң биринчи түрөөч боло турган, укуктай керегени тирей турган нерсе бул адамга тиешелүү мүлкү, жеке мүлкү. Ал кичинекей бир эчкиси болобу, бир кой болобу, бир жылкысы болобу, же болбосо бир фабрикасы болобу, бир ишканасы болобу, кандай мүлктү таза жол менен топтобосун, ошол мүлкүнө кол тийбестикти бүт элибиз жана биз курган мамлекетибиз кепилдик берип коргоп беришибиз керек. Ошентип адамдын өмүрү, адамдын өмүрүнө тиешелүү адамдын эркиндигине тиешелүү анын жеке мүлкү, менчик мүлкү, иш аракетинин негизиндеги болгон мүлктүн баардыгы жана ошол иштерди жүргүзүүгө керектелген
сөз эркиндиги анын укуктарын ошого тиешелүү укуктарды коргоп берет. Ал тиешелүү укуктардын корголушу үчүн жана ошол сөз эркиндиги корголуш үчүн бизге сөзсүз түрдө көз карансыз адилеттүү сот системасы. Илгертеден бала кезден биз жомоктордон адилеттүү сот жөнүндө көп нерселерди укканбыз, бирок ошол кезде илгери көрсө сот адилеттүү болбоптур деп кичинекей чагыбызда таң калганыбыз менен бүгүнкү турмушубузда биз адилеттүү сотту орното албай кыйналып келатабыз. Бул эң чоң биздин жетишпегендигибиздердин бири. Чоң рахмат, уақытыңыз соңына келіп қалыптыр. Разы Пыдрес, қомдық ишмер Эмиль Муталиев болды. Біз майгибизде қысқаша сюжеттен кейін уланталы. Азыр болса Энес айлық қырғыздар туралы Тентек студиясы тартқан сюжетті тартылайыз. Жетинчи кылым. Энесай кыргыздары менен экинчи чыгыш түрк каганатынын согуш мезгили. Кыргыз жана түрк баатырларынын мезгили. Кыргыздар руникалык жазуулар, битикти колдонгон кез. Андагы Орто Азия, Сибирь жана Монголияда жайгашкан элдердин турмуш тиричилиги жана маданиятынын жазылып калышы. Руникалык жазуулар, битик. Бул байыркы алфавит. Жазуулар ташка чегерилип жазылган. Ушундай таштардын биринде Сунга токоюндагы согуш жазылган. Ал 711-жылдагы Энесай кыргыздары менен экинчи чыгыш түрк каганатынын ортосундагы акыркы согуш болгон. Түрктөр ким болгон? Түрк азыркы Монголия, Орто Азия жана азыркы Иракка чейинки аймакты башкарган согуштук саясий элита. Улуу түрк каганаты империя аны 552-жылы Ашын, Бөрү урусунан чыккан Бумын каган негиздеген. Көчмө мамлекеттер ар дайым оң жак, чыгыш жана сол жак батыш түзүмдөрүн колдонушкан. Түрктөр Орто Азияга келип отурукташып баштаганда башкарууну оң жана сол жак кылып экиге бөлүшкөн. Сол жак Орто Азия болсо, оң жак Алтай, Монголия жана Түндүк Кытай болгон. Бумын жалпы түрк каганы болуп турганда, анын иниси Истеми каганаттын батыш бөлүгүн башкарган. Азыркы Токмок шаарына жакын жерде батыш түрктөрдүн борбору Суяб шаары болсо, батыштын башкаруучусу Истеминин ордосу Талас өрөөнүндө жайгашкан. Истеми каганат менен достошуу үчүн Ирандан жана Византиядан элчилер келип турушкан. 603-жылы чыр чатак чыгып, оң жак менен сол жак бөлүнүшүп, бирдиктүү болбой калган. Энесайлык кыргыздар борбордук Азия аймагына үстөмдүк кылууга умтулуусу башталганда, алар чыгыш түрктөрү оң жак менен согуша баштайт. Түрктөр Тан империясына каршы туруш үчүн түндүк тараптагы согушчан кошуналарын кыргыздарды жоготуу керек эле. 703-жылы кыргыздарга жасаган жортуулуу ийгиликсиз болуп, жыйынтыгында тынчтык келишимге келишет. Түрктөрдүн каганы капаган Элтерис кагандын кичүү иниси Барсбекти кыргыз каганы катары таанып, ага өзүнүн агасынын маркум агасы Элтерис кагандын кызын турмушка чыгарат. Барсбек ажо чыгыш түрктөрүнө каршы туруу үчүн коалиция түзөт. Түрктөр бир эле мезгилде 3 мамлекет менен согуш жүргүзө албастыгын түшүнүп, кыргыздарга каршы чоң жортуулга чыгат. Түрк каганы капаган 710-711 жылдардын кышында өзүнүн мыкты генералы Култегинди жөнөтөт. Жортуул абдан жашыруун болот. Кышында Энесайда кар 80 сантиметрге чейин калың түшкөндүктөн жол жок десек болот. Ошондуктан кыргыздар кышында душман кол салат деп күткөн эмес. Болгону Саян Алтай тоолорунан Энесайга баруучу өтмөлөрдү гана кайтарууга алышкан эле. Чыгыш түрктөрү жергиликтүүлөрдөн бирөөнү сатып алат. Ал коопсуз өтө турган жолдорду көрсөтүп берет. Душмандар ал жолдор менен өтүшүп, бейкапар жаткан кыргыздарга кол салат. Уруулар бири-биринен бөлүнүп калышат. Ошондуктан ар бир уруу өз алдынча аз сандагы кол менен түрктөргө каршы салгылашат. Биз кыргыздарга түн ичинде эл уйкуда жатканда кол салдык, найзалар менен жол салдык деп кайсы бир руни жазууларында айтылат. Бул жакта ак карлуу ашуулардан найзалар менен жол ачкан айтылат. Барсбек ажо кыргыздардын калган күчүн чогултуп, Сунга токоюнда согушуп, Култегинге жеңилип калат. Натыйжада кыргыздар 820-жылга чейин күчтүү мамлекетке ээ боло алышпай, алгач 744-жылга чейин чыгыш түрктөргө, андан кийин уйгур каганатына 820-жылга чейин салык төлөп келишет.
Урматтуу көрөрмандар, биз мамлекеттик телевизди өнүктүрүүдө мыйзамдын пайдасы тиеби же тескерисинче кедергиси тиеби деген темада бүгүн маегибизди улантабыз. Сиздер дагы маекке кошулсаңыздар болот. Ал кошулуу үчүн 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram номерубуз иштеп жатат. Ал эми бул маекке келип кошулган меймандарды тааныштырып өтөлү. НТС телерадио компаниясынын башкы директору Миржан Балбаев жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын медиа өкүлү, юрист Акмат Алагушев мырзалар. Кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз. Мына ошол алгач ошол мыйзам тууралуу кеп кылалы. Кандай кооптуу учурлар бар? Кандай кыйынчылыктар менен коштолушу мүмкүн жана балким кандай мүмкүнчүлүктөрдү алып келиши мүмкүн? Рахмат. Эң биринчиден мыйзам долбоору болуп турат азыр. Коомдук талкуу. Коом талкуу деген расмий сайтта ошол мыйзам долбоору илинип турат. Анан биз ошол жака кирип туруп, ошол жакта билип атабыз. Ушундай долбоорду киргизип аттыр. Анын инициатору мамлекеттик комиссиянын Мамлекеттик тил боюнча тил боюнча комиссиянын адистери да. Азыркы законодательный инициатива деп кабинет министров берсе да, булар инициатор катары ушундай мыйзам долбоору менен чыгып атышат. Мыйзам долбоорун таанышсак, анда эми биз сиз тааныштырып кетпедиңизби, медиа өкүлү деп. Анан бизге эң кызыктай ушу бир беренеси аякта аталган телерадио берүү боюнча эми бизде өзүнчө бир пайыздар бар да. Ошондо азыркы убакытта 50% кем эмес мамлекеттик тилде ошо телерадио берүү программалар ошондой болуш керек да. Кем болбош керек. Эми азыркы ушу койгон долбоор боюнча 70% болуп атат да. Ошондо аралыгы 20%. Эми ошондо дагы карасак, ошол эле сайтта эми кызыктай нерсе эки вариант илинип турат да, эми мамлекет тилинде, анан расмий тилинде да. Анан мамлекеттик тилинде ушундай эки берене боюнча 70 деп пайыз деп жазылып атышат. Бир жеринде 20-нчы беренесинде 70% деп телерадио берүү мекемелер боюнча, а 22%, 22-нчы беренеде аякта болсо массалык маалымат каражаттар боюнча берене болуп атат. Бирок аякта да 70% болсо. Биз болсо мен өзгөчө ошо коом талкууга кирип туруп, анан ошо долбоорду, мыйзам долбоорун караганда, эң биринчи чын айтканда билбейм, тилге каршыбы же кандай, расмий жагын карадым да, орусча тилинде. Анан аякта болсо ошол эле 20-нчы беренесинде 65% деп турат. Анан 22-нчы беренесинде 70% деп турат. Биз азыр ошо Миржан экөөбүз ошону карап туруп, кагаз распечатка кылып ошону сүйлөшсөк, эмне себептен да бир нерсеси, ошол эле долбоордо, мыйзамда ар бир жазылган мыйзам мамлекеттик тилинде жазылыш керек, анан кийин расмий тилине которулуш керек депчи. Анан бул нерсе эмнени кандай ой жаратып атат. Бул мыйзам долбоор биринчи расмий тилинде жазылыптыр да. Ошондо ката кетирип коюшту да. 65 бир эле маселе боюнча бир беренеде 65% деп жазылып атат, экинчисинде 70 деп. Орусчасында. А кийин кыргызчасында которгондо аны уже кайра оңдоп коюшту. Эки жагда эки беренеде тең 70% деп жазылган да. Бул эми мындай кандай десем, муну просто биз айтып коюш керектир. Эмне себептен бул даже мындай суроо иретинде ошо мыйзам долбоорун жазган адамдарга бергендей болуп атабыз да. Эмне себептен бир мыйзам долбоордо эки башка расмий тилинде ушундай жазылган,
ката каяктан кетти, кандай жазылды, эми баягы мындай караганда биринчи орусча же официалдуу түрүндө, расмий түрүндө жазылып атат да ушу мыйзам долбоорчу. Ошону айтып атабыз да. Анан эми баягы дагы бир айтып кетишкен нерсе, бул эми баягы айтып кетчү нерсе, бул маалымат кат негиздеме деген бар. Мыйзам долбоордун негиздемеси болот да, сөзсүз. Эми ошондо ошо жазган адамдар ошол жака ошол эле эми орусчасы справка обоснования деп коет. Ошол негиздемеде аягында жазып атышат. Эч кандай баягы экономикага же ушу баягы жеке баягы предпринимательдерге эч кандай баягы зыянчылык болбойт деп жазылып атат да. А бирок эми баягы мына ушул эле баягы телерадио берүү мекемелерге, жеке мекемелерге бул эле ушул эле уже чоң тоскоолдук болуп атпайбы? Биз ушу мына коллегалар менен, биз кесиптештер менен отуруп бул нерсени уже бир нерсе талкуулап чыктык. А кандай тоскоолдуктар болушу мүмкүн Нуржан мырза? Сиз айтып Тоскоолдук өтсөңүз. биринчиден мындай баса белгилеп өтөйүн да, бул биздин ушул жерге келип ушул жөнүндө сөз кылып атканыбызды бул кыргыз тилинин теле берүүдөгү, радио уктуруудагы үлүшүнүн көбөйүүсүнө каршы чыгып атат деген пикир жаралбасын биринчиден. Ошондой эле пикир жаралып калышы мүмкүн. Биз каршы эмеспиз. Мейли 70 эмес. Азыр мисалы теле радио эфирдин 50%дан кем эмес мамлекеттик тилде болуш керек деген норма болсо, эми 70 деп сунушташып атпайбы. 70 эмес, 90, 100 эле кылып коебуз. Башка маселе анын сапаты кандай болот? Ал эфирди кантип 70% кылабыз? Маселе ошондо да. Ана кандай зыяны тиет деп мына Ахмат байке айтып атпайбы? Ошол негиздемеде айтылыптыр, ар бир мыйзам долбоору талап боюнча анализ регулятивного воздействия деп коет да, ошонун таасири. Бир жаңы мыйзам кабыл алынса, анын башка тармактарга конкреттүү ошол бир чөйрөгө багытталган мыйзам болсо, ошол тармакка зыяны тийбейби, башка мындай деген анализ болуш керек да. Ошол анализдин өткөрүлбөгөнү көрүлүп турат да. Бирок алар жазып койгон. Эч кандай экономикалык, финансылык кошумча чыгымдарды жаратпайт, эч кандай ошол тармакка зыянын, ишкердикке зыянын тийгизбейт деп. Жок, түздөн түз тийгизет. Эмнеге мына мен айтып берейин. Телерадио мен мисалы бу жерден бир жеке телеканалдардын өкүлдөрү келип алып өздөрү коргоп атат дегенде болбосун. Ошол эле калдайган КТРКны айталы да. Ошол 50% мамлекеттик тилде болсун эфир деген ошол талапты мамлекеттик каналдар аткара албай жатат. Мамлекеттик каналдар араң аткарып атат. Эгерде ченеп көрсө, аларда да чоң маселе бар да. Аны эч ким тана албайт. Мамлекеттен 1,5 миллиард сомго чейин жылына бюджеттен алган ошондой келейген каналдар аларды аткара албай атат. Бул эмнеден кабар берет? Бизде бул багытта ыраттуу стратегиялык саясат жок болгон да эмес. Мына азыр туруп туруп эле 50% аз 70% кылып койсок эле кыргыз тилинде программалар көбөйүп калат экен. Эртең ошол мисалы жаңы жылдан баштап күчүнө кирди деп коелучу. Баары сүйлөп кетет. Баары кыргызча сүйлөп кетет. Андай эмес. Мыйзамды кабыл алып койсо болот. Мейли, эртеңден баштап, жаңы жылдан баштап мугалимдердин айлыгы 100 000 сомдон болсун, магазинде нандар бекер болсун деп мыйзам кабыл алып койсо болот. Баягы орусча айтканда бумага всё стерпит да. Бирок ал мыйзам иштейби? Ал мыйзамдын иштөөсүн кантип камсыз кылыш керек? Ошону ойлошпойт биздегилерчи. Ушундай өрнөктөр, жаман прецеденттер көбөйүп кетти да кийинки жылы. Азыркы учурда мыйзам ошол мыйзам аткарылбай жатканда, ошону аткара албай жатканыбызда мамлекеттик телеканалдар баш болуп, анан дагы көбөйтүп алгач бизге телеканалдарга, медиага шарт түзүлүш керек да. Мамлекет 1 тыйын бөлдүбү мамлекеттик заказга контент түзүү боюнча? Жок. Мына пандемия алдында 10 миллион сомго тендер жарыяланган сериал тартууга. Биз да катышканбыз, бергенбиз. Анан эле пандемия болуп кетип, ал тендерге ошол жарыяланган конкурстун акчасы кайда кеткени белгисиз. Башка муктаждыктарга кетет да алчу, анткени акча тартышпалып жатат, түшүнөбүз. Ошол учурда Казакстанда жылына сериал тартууга мамлекеттик заказ иретинде эле 100 миллион доллар бөлүнөт экен. 100 миллион долларга чейин. Элестеттик эле? Бизде бир да сом жок. Анан кийин биздин телеканалдардын, телерадио уюмдардын абалын анализдесек, мына 2017 жылы июнь айында биз санариптик
көрсөтүүгө өттүк да, мурдагы аналогтон санариптке өттүк. Ошо санариптке өткөнгө чейин жалпы республикага көрсөткөн телеканалдардын саны бир 15 болчу. Санарипке өткөндөн кийин 55-60 болуп кетти алардын саны. Ошолордун баары телеканалбы? Ошолордун баары малымдоо каражаттарыбы? Эч ким караган жок. Алардын мына мен эсептеп көрдүм жакында эле, азыр бир 50дөй калды, 45-50дөй. Анткени азайып атат. Анткени алар телеканал эмес болчу. Алар деген мен айтам, аларды эфирдик видео салон. Эртеден кечке пираттык кинолорду көрсөткөн телеканалдар. Эч кандай медиа, эч кандай маалымдоо функциясы жок. Бирок ошолор биздин рынокты бузду. Биздин рекламный рынокты өлтүрүштү. Мисалы мен 100 сомдон саткан рекламаны алар 5-10 сомдон сатып атып өлтүрүштү. Анткени аларда эч кандай чыгым жок. Өндүрүштүк мына сиздерде болуп студия куруп, ушундай берүүлөрдү тартып чыгарбайт. 3 киши бир суткадан отурат дагы эфирде фильмдерди алмаштырып отура берет. Анан рекламанын баасын 5 сомго, 100 сомдон 5 сомго түшүрдү да. Мында шарттуу түрдө айтып атам да. Мына ошолорду ыргап, иргеп, ошолорду чыпкалап өткөрбөй санарипке. Сен 50% жөнүндөгү мамлекеттик тилдеги 50%дык үлүштү аткарып жатасыңбы? Анда кир санарипке. Лицензиялуу контент жөнүндөгү талапты, мыйзамдык талапты аткарып жатасыңбы? Ошондо кир. Жергиликтүү атамекендик өндүрүштөн чыккан продукция боюнча талап бар, 50%дан кем болбош керек эфирде чыкканда. Ошону аткарып жатасыңбы? Ошондо санариптик пакетке кир деп киргизиш керек болчу. Азыр болсо, анда болсо ошо 2017 жыл баарын киргизип жиберишти. Мына телевидениебиздин ашмалтай чыгып жатат азырга чейин. Алар рекламанын баасын түшүрүштү, эч бир чыгым тартпай туруп алар майдылап салышты бааны. Сиздин канал биз иштей албай калдык. Түшүнөсүз, демпинг болуп кетти, баары түшүп кетти. Ошондой шартта эми мамлекеттик тилдеги көрсөтүүлөрдүн берүүлөрүнүн үлүшүн азыркы 50%дан 100%га, 70%га көтөрүү жөнүндөгү бул абдан мындай ойлонулбаган, жумшак айтканда. Абдан бир мындай одоно сунуш болуп жатат да. Дагы бир жолу айтайын, мына бул мага принципиалдуу нерсе. Мамлекеттик тилди өнүктүрүш керек, жайылтыш керек дегенде биз биринчи кезекте мына өсүп келе жаткан балдарды, бөбөктөрдү алалы. Ошол жалгыз бир телеканал бар балдар үчүн, Баластан деген. Ошону карап көргүлөчү, канча пайызы мамлекеттик тилде чыгып жатат азыр. Эсептеп көрсөңөр, 10%га жетсе жетет, жетпейт. 5-10% кыргыз тилиндеги мультфильмдер, фильмдер балдар үчүн. Калганы орус тилинде. Анан кийин эгерде анан каяка керет жаш балдар? Азыр YouTube'да отурат баардыгы. 1,5-2 жашынан баштап YouTube'да отурат мультфильм көрүп. Ал жакта контент кайсы тилде? Орус тилинде. Анан кийин өмүрү тирүү орус көрө элек бөбөктөр, айылдардагы орусту тирүү көрө элекдер орусча сүйлөп чоңоюп атат азыр. Теле көрсөтүү үчүн эмес, бул YouTube интернеттен үчүн. Аны үчүн телеканалдардын жанагындай контентин, мамлекеттик тилдеги контентин көбөйтүүгө шарт түзүш керек болчу. Маегибизди кыскача жарнамадан кийин уланталы. Төмандүү маек болуп атат, андыктан эч кайда алыстабаңыздар. Жарнама. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз, урматтуу көрөрмандар. Бул иш күндүн кечи долбоору. Бүгүн биз мамлекеттик тилибизди өнүктүрүүдө мыйзамдар керекпи же дагы башка шарттар керекпи деген суроонун алкагында кеп кылуудабыз. Бизде бүгүн мейманда Кыргыз Республикасынын медиа өкүлү юрист Акмат Алагушев жана ошондой эле НТС телеканалынын башкы директору Миржан мырза. Биз да жогоруда канчалык негиздүү эмес экени тууралуу кеп кылып атабыз. Анын канчалык реалдуу жана реалдуу эмес экенин дагы сөз кылдып өттүк. Анын эми канчалык кыйынчылыктар менен коштолот? Кандай чектөөлөр бар? Мындай юридикалык жактан бул туурабы, туура эмеспи? Бул эми мындай да. Мен ойлойм, ар бир мыйзамдын баягы чыгаарын астында бир какой-то бир изилдөө жүргүш керек да. Бир аналитика, мониторинг болуш керек. Эми телерадио берүү боюнча азыркы убакытта ошо алардын баягы көзөмөл кылган маданият министри бар да. Алар бир мониторинг жасашат. Мыйзам алардын өздөрүнүн баягы милдети боюнча. Эми ошондо ушул эле баягы долбоорду чыгарган адамдар ошол жакка барып туруп биринчи сурабайбы? Кандай болуп атат? Азыркы мыйзам аткарылып атабы? Ошол эле 50% канчалык деңгээлде баары ошо телерадио берүү тармактар кандай берип атабы? Ошону менен баягы ошол мыйзамды аткарып атышабы же жокпу?
эми азыр мына Миржан мырза туура айтып кетти. Азыр баягы телерадио компаниялар көп да, аябай көп. Анан ошол именно бул ушул баягы бөлүгүн, мыйзамдын бөлүгүн аткаргандар аз болуп атат. Анткени эми баягы айтылгандай эле негизи бийликтен, өкмөттөн эч кандай баягы каражат бөлүнбөйт. Ошол эле бийлик кийин айтат да, муну баягы биз ошол эле Казакстанда айтат, ошол эле Россияны айтышат. Эми ошол мамлекеттерде мына айтылгандай эле аябай көп каражат бөлүнөт да. Бизде болсо действительно баягы нөл болуп атпайбы? Биздин мамлекет, бийлик эч качан баягы мындай жардам бербей туруп, ушундай баягы мыйзам долбоордорду чыгарып туруп, анан баягы кандай кийин кандай неме менен бул аткарылат, изилдөөлөр болдубу же жокпу? Эми мындай болуп атат да. Бул мыйзам телерадио берүү боюнча эле эмес да. Аякта мына сот системасында эми баягы сотто мамлекеттик тилинде эле ошо бүт сот процесстер толугу менен мамлекеттик тилде болуш керек деп жазылып атат. Бир оговорка менен баягы эми баягы зарылчылыгы болбосо депчи. Анан ошол зарылчылык по необходимости деп бул кантип түшүнсө болот? Бул эми баягы мындай деп коет, бул баягы юридикалык баягы термин эмес да. Муну эми баягы кандай баягы талкуулайбыз? Баягы зарылчылык барбы же жокпу? Канчалык бар? Аны ким чечет? Кандай болот? Эми ошону ушу мыйзам долбоорунун баягы инициаторлору кичине баягы мындай такыр ойлошкон жок да. Эми мына баягы балдар жөнүндө айтып атабыз. Жөн эле ушул эле баягы борбордогу школдорду алып туруп бир санап көрсөк, канча ошол бала бакча, анан баягы орто мектептер кайсы тилде канча адам, канча балдар окуп атышат? Канча баягы расмий тилде, канча орус тилде, канчалык баягы кыргыз тил берилип атат? Ошондо деле баягы канчалык ошол 5-6, 7, 8 класстагы орус мектепте окуган балдар канчалык деңгээлде түшүнөт? Эми эч кандай ошондой изилдөөлөр жок да. Такыр жасабай туруп, анан ушундай мыйзам долбоорлорун чыгарганда бул эми баягы жөн эле баягы профанация да. Бул какой-то бир баягы бирөөнүн оюна келип туруп анан жазып атышат да. Мына Мессага деп 70. Биринчи баягы 65 жазыптыр да. Анан ойлонуп туруп жок 70 деп, анан бир жеринде 65 калды, анан баягы бир жеринде 70 депчи. Бул эми кандай оюн жаратат? Эми баягы такыр эле баягы асмандан алынган баягы Цифралар. санаалар болуп да. Эми эч бир немеге таянбаган. Такыр. Эми ошол эле баягы негиздемесин, баягы справка обоснованиясын карасаңар, эми бир барактан бир аз чоңураак, бир аз. Ал эми баягы чын айтканда андай негизделме аз болсо баягы 3 барак, 4-5 барак, эми канчалык баягы чоң мыйзам долбоор болсо, ошончолук баягы негиздемеси да чоң болот да. А биякта бул болсо эми телерадио берүү боюнча, анан ушу пайыз боюнча бул бир эле берене, эми 2 берене дейли. А калгандары көп, толтура реклама боюнча, мына сот боюнча, адамдардын баягы мамлекетке жыйналыш, чогулуш, кайрылган нерселер, ошонун баары кайра жазылып атат. Эми бул мыйзам долбоор кабыл алынса, толтура башка мыйзамдарга карама каршы, анан калган мыйзамдарга анда баягы өзгөртүүлөр киргизишке туура келет да. Бул чоң маселе. Бул аябай чоң маселе болуп атат да. Чын эле юридикалык жактан абдан мындай профессионалдуу эмес, абдан мындай жоопкерчиликсиз даярдалган мыйзамда. Мисалы мен өзүм профессионал юрист болбосом дагы, Акмат мырза өткөндө да түшүндүрүп берген. Азыр дагы мына справка ошол негиздеме, справка обоснованияны окуп чыктык. Чын эле мындай лирика да, жөн элечи мындай
негиздемеде жок дегенде сандар болуш керек, бир статистика болуш керек, жөн эле да. Керек, мындай дегенче манан мен өзүм баягы мүмкүн болсо айтып берсем болобу? Албетте. Теле көрсөтүү жагынан азыркы абалды айтайын да, ошол эмнеге жөн эле каршы чыгып атат, иштегиси келбей атат, чыгым кылгысы келбей атат деп ойлобосун. Мына өткөн жылы пандемия болуп, көптөгөн мекеме уюмдар жарым жылдай токтоп калды, иште. Мисалы телеканалдар иштей албай калышты. Көбү иштей албай калды. Жумушка барып келе албай калды. Ошондо баягы эфирди толтуралы, ошол мыйзамдын талаптарын аткаралы деп кыргыз фильм менен келишим түзүп, кыргыз фильмден бир 100ге жакын фильм алдык. Биздин каналчы. Жарымы документалдык, жарымы көркөм тасмалар. Бул Союз мезгилинде тартылган, 90-жылдары тартылган көбү баягы ак кара түстөгү фильмдер. Анан кийин эфирден көрүп атабыз да. Бир пакет кылып сатат экен, мындай пакет, анан бир азанырагын алдык. Жарымы бери дегенде жарымынан көбү да, эң эле аста. Бул бир 70, балким 80%га чейини биздин кыргыз фильм киностудиясында сакталып турган фильмдер, документалдык, көркөм. Ошонун жарымынан көбү орус тилинде экен, көрсө, баары бир. Союз кезинен бери эле орус тилинде которулуп, дубляж, озвучкасы баары орус тилинде болуп, ошойдон сакталып калыптыр. Эми ал тургай мына биздин Алтын фондубуз деген кыргыз фильмден фильмди алып көрсөтүлдүк, алардын жарымынан көбү орусча болуп атпайбы? Биз контентти кайдан алабыз? Мына ошого чейин болуп калып ошондой, аны ойлогон эч ким жок. Эң мына биздин Алтын фонддогу кыргыз керемети деген кинолордун көбүн аз карасаңар, мисалы YouTube'дан эле карап көрсөңөр болот, алардын көбү орус тилинде. Кыргыз тилиндегисин чанда гана табасың. Мына ошондой абал. Анан кийин сапат түшүп кетет. Мына айтып атпайынбы, дагы бир жолу кайталап коеюн, толтуртпойбуз, 100% кылып коебуз. Клиптерди көрсөтө беребиз эртеден кечке, ушундай маектерди уюштура беребиз, аябай тажатма. Сиздекин айткан жокмун, негизи айтам да. Болот го. Негизи эле, биз эми мен эле телевизионщикмин. Бирок сапат түшүп кетет. Кыргыз телеканалдарынын сапаты, кызыктуулугу төмөндөп кетсе эмне болот? Алар башка мамлекеттердин бизде көрсөтүлүп жаткан каналдарын көрө башташат. Ошол эле мисалы бекер биздин чөнтөгүбүздөн жылына $700 миң төлөп, биз төлөп көрсөтүп жаткан Россиянын 2 каналы бар, РТР менен Первый канал деген. Аны Россия төлөгөн жок, биз төлөп атабыз. Биздин көрөрмандар. Биздин чөнтөгүбүздөн биздин салыктан төлөнөт. Ошого көрсө, ошого өтүшөт. Башка телеканалдар бар, аларды көрөт. Кошуна телеканалдар бар, кошуна мамлекеттердин, казактардыкын, тили бизге жакын көрөт. Анан кийин биз тилди өнүктүрүшүбүз керек. Идеологияны бекемдеш керек, идеологиябыз жок деген сөздү жакшы көрөбүз аябайчы. Анан каяктагы идеология? Биздин телеканалдар кунарсыз, кызыксыз, тажатма, кайталанма нерселерди көрсөтүп атса, контент жок болсо, анан башка каналды карап өтөт биздин көрүүчүлөр. Жаш балдарды айтпай эле коеюн, биздин орто курактагылар баары ошо каналдарга өтөт. Мисалы Ош, Баткен, Жалал Абадта өзбек телеканалдарын, тажик телеканалдарын көрө баштаса, көбүрөөк азыркыдан дагы. Биз бул жактагылар Россиянын, Казакстандын каналдарын көрө баштайбыз. Бул тилибизди жоготкон, тилибизди күчөтмөк тургай кайта тилибизди жоготуп баштайбыз. Идеологиялык коркунуч. Биз маалыматтык коопсуздук деп көп айтабыз. Мына Тажикстан менен биздин өлкөнүн ортосунда Баткенде эмне болду өткөн жазда, Ошондо биз аз жерден калдык. Маалыматтык согушту араң-араң баягы активисттер, блогерлер, соц тармактардагы менен маалыматты которуп бөлүшүп атып гана сактап кала алдык. Алгач бир учурда биз уттуруп аттык. Анан биз маалыматтык коопсуздук жөнүндө кантип айтабыз анда? Эгерде биздин телеканалдар кызыксыз болуп калса, кыргызча болот, ооба, бирок кызыксыз болот. Мына 6 саат клип көрсөтөбүз, 6 саат бир фильмдерди көрсөтөбүз, жаңы тартылып аткан. Анткени биздин кыргыз фильмдеги эски фильмдердин көбү орус тилинде экен көрсө. Анан биздин канал дагы талапка жооп бербейт да, эми улам убакыт өткөн сайын көрөрмандын да талабы жогоруда. Ар түрдүү, кызыктуу, түрдүү болбой, бир түрдүү, кунарсыз, тажатма каналдар болуп калса биздикилер кыргызча болобуз деп атып. Анткени жаңы контент жок, мамлекет госзаказ деген жок бизде. Биз ошентип маалыматтык согуштан дагы маалыматтык коопсуздугубуз коркунуч күчөйт. Биздин коопсуздукка маалыматтык идеологияны айтпай эле коеюн. Идеология эми идеология деген бул өзүнчө чоң маселе, бирок мындай шарттуу түрдө айтып коелу да. Кесепеттер ошондой болот. Мен ал ошол мамлекеттик тил комиссиясындагыларга мен өзүм деле мындай жеке отуруп ушу эфирде айткым келген, бирок алар кийинчерээк келет экен, мисалы, азыр айтышты да. Ошон үчүн алгач мамлекетте мисалы Акмат мырза айтпайбы, жардам берип акча бербейт. Мен мисалы акча деле сурабайт элек бизчи.
акчаны бере албайт. Мамлекеттин башка муктаждыктарына акча жетпей атат. Бизге өзүбүзгө мыйзамдуу түрдө ачык айкын акча иштеп тапканга шарт түзүп бериш керек. Анын үчүн мен дагы айталайын. Азыр бир 50 чакты канал биздин санариптик пакетте бар. Анын 15 мамлекеттик, калганы мамлекеттик эмес. 2 мультиплекс бар, коммерциялык жана социалдык. Мамлекеттин 15 телеканалды багып атат. 1 миллиардка сом, 1 миллиард сомго жакын каражат кетет бюджетке. 15 телеканал бар. 15 телеканал бар. Калганы анан ошол калган каналдардын жарымынан көбү бул эфирдик видео салондор. Дагы бир жолу айтылайын. Фильмден башка эч нерсе көрсөтпөгөн. Бирок алар биздин ошол мультиплекстеги орунду ээлеп атат. Алар идеологияны айтпай эле коеюн, кыргыз жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө эч нерсе жок ал каналдарда. Анан эң башкысы алар баягы биз санарип өткөнгө чейин бир шарттуу түрдө бир 1000 сомдук токочту 15 канал бөлүп жеп атсак, рекламаны айтып атам образдуу түрдө. 1000 сомдук токочту 15 канал бөлүп жеп атсак, анан кийин санарип өткөндөн кийин эле алардын саны 4 эсе болуп 60 канал, 50 канал болуп кетип атпайбы? Бай 1000 сомдук токочубуз кургап, 3 сомдук токочко айланып калды катып. Ошону да эптеп кемирип жеп атабыз. Бирок анын кесибетинен биздин сапат түшүп атат, биздин контент азайып атат. Ошондой шартта ушуну эске алып, ушуну анализдебей туруп, анан кийин эми 50 эмес 70% болсун кыргыз тилиндеги, кыргыз тилинин үлүшү эфирдеги деп койгону бул абдан жоопкерчиликсиз. Абдан мындай бир мындай не десем да, мындай ушундай бир жөн эле ойдон алып туруп эле мындай эртең менен түшүнөн чөчүп ойгонтуп мына мен мындай болсун дегендей болуп калды да. Бул мамлекетибиздин дагы бир айтайын, маалыматтык коопсуздугуна, идеологиялык коопсуздугуна чоң коркунуч жаратат. Ушу түрүндө анткени биз азыркы учурда 50% үлүш менен биз өлбө жаным өлбө деп эптеп аткарып атабыз. Аткара албай калдык. Анткени пандемия, акыркы кризис биздин контент чыгаруу бүт телеканалдардын, сиздин, биздин контент чыгаруу мүмкүнчүлүгүбүздү абдан азайтып, чектеп, алсыратып койду. Ошол 50% дагы бир жолу айтылайын, мамлекеттик телеканалдар дагы аткара албай жатат. Биздеги телеканалдардын баардыгы азыр бири калбай пират болуп калды, каракчы. Ошол лицензиясы жок фильмдерди көрсөтүп калдык. Анткени эфирде көрсөтүп турган эч нерсебиз жок. Азырынча ушу да. Ачыгын айтканда, бирок акча жок делген менен $700,000 чет өлкөнүн каналы. $700,000 ошол Россиянын 2 телеканалын менен эле көрсөтө берсин, өздөрү акчасын төлөсүн. Болгону ал телеканалдардын биринде реклама ачууга, реклама жайгаштырууга уруксат берип коюшту өткөн жылы. Ошол өзүнүн $700 миллион өзү таап, мына төлөп кетсин депчи. Бирок реклама ушунчалык азайып кетти. Ошол телеканалга да реклама келбей атат. Мисалы РТРге рекламаны ачып коюшканда, эгерде мисалы акча керек деп туруп берки каналга да, экинчи каналына да рекламаны ачып койсо, анда биздин телеканалдын баардыгы бир жарым жыл, 1 жылга жетпей жок болот да. Анткени рекламанын аз калган баягы мурда 100 болсо азыр 10го түшүп калган, мындай 10 эсе азайып калган реклама баары агып кетсе, эми анын Кудай аны сактасын, андай болбойт деп ишенип туралы да. Эми ал маселенин, ал жанагы 2 канал маселенин бир чети гана да, бир олуттуу бир бөлүгү гана. Эң негизгиси биз идеология, тилди өнүктүрөбүз деп жатып, кайта ошого артык кылабыз деп тыртык кылып алуу коркунучу болуп жатат да. Мына азыркы мыйзамда ошого алып барат. Ошон үчүн ушундай мыйзамдарды кабыл алаарда эмоцияга, жөн эле мындай лирикага алдырбай мындай рационалдуу түрдө мына медиа өкүлчүлүктү, бизди каналдарды чакырып туруп, тегерек столдо мындай жумушчу кеңешме уюштуруп кеңешсе, биз дагы билген кеңешти айтат элек. Биз дагы кыргызбыз, Кыргызстанда жашап атабыз, биз дагы каалайбыз. Сапаттуу кыргыз тилинде контенттер көбөйсө экен деп каалайбыз. Ошону көбөйтүүнүн жолдорун айтканга даярбыз. Биз акча сурабайбыз, мамлекет, өкмөт бизден коркпосун, акчасынын кереги жок. Бизге өзүбүзгө акча таап, биз ошол биздин телерынокты, телеэфирди байыталы деген ниетибиз бар, сунуштарыбыз бар, идеяларыбыз бар. Бирок бизге кулак салбай жатышат канча жылдан бери. Ошол 50% жөнүндөгү мыйзам долбоору Акмат байке бир 12-13 жыл болду, Мындай да, туура 15 жыл мурун, 2006 жылы ушу мыйзам, телерадио берүү боюнча мыйзам кабыл алганда, ошондо 8-чи беренеде мындай жазылганда, мейли ушу 50% мамлекеттик тил, 60% бул неме боюнча жергиликтүү контент боюнча, ошондо анан баягы
мындай жазылган да аякта поэтапный депчи 3 жылдын ичинде ошо телерадио берүүлөр акырын 3 жылдын ичинде поэтапно ошого барсын деп. Ошондо дагы кийин дагы ошол 3 жылдан өткөндөн кийин дагы 3 жылга көбөйткөндө ошондо 6 жыл болгон да. Эми азыр ушу 50% аткарып бул деңгээлге келип, и то не все дегендей да, бар эмес. Ошондо мына Биржан туура айтып атат. Ал баягы белгилүү нерсе. Көпчүлүк бул мыйзамды аткарган жок, аткарбай атышат. Эми ал жөнүндө айтпайлы го. Бул мыйзамды бузган каналдардын саны көбөйүп кетти. Көбөйүп кетти. Мурдагыдан да көбөйүп кетти. Анан мындай болуп атат да, эми баягы азыр баягы каражат жөнүндө айтып атабыз да. Эми баягы каражатсыз бул маселе эч качан баягы кандай десем чечилбейт. Анткени баягы мамлекеттик дотация боюнча бул эми канча айтып атабыз болбойт. Ошондуктан биз мындай бир какой-то бир капканга түшүп калгандай болуп атабыз да. Бир четинен баягы аны баягы кылыш керек, а бирок баягы бюджетте акча жок. Ошону менен баягы ошентип эле баягы жүрөбүз. Бирок эми баягы дагы бир нерсе бул баягы жалаң бир эле баягы кыргыз тилинде калып калсак, биз баягы чынын айтканда такыр өнүкпөйбүз да. Эми баягы орус тилин баягы жоготсок, анан англис тилинде үйрөнбөсөк, каяка барабыз? Мына ошол эле баягы инвесторлор мына азыр баягы Миржан мырза менен сүйлөшкөндө баягы жакында эле бир медиа форумда бир жакшы мындай жаш долбоорлор баягы неме боюнчачы, баягы YouTube канал Дебилионер деген эң алдыңкы канал болбоду YouTube. Чоң каражаттар бар экен, бирок алар биздин мамлекет аларга баягы не интересно болуп атпайбы? Анткени биздин баягы саныбыз аз, баягы эли аз. Анан кыргызча жазаганда бул эми баягы канчалык баягы каражатка керек, эмгек керек, а бирок баягы булар эми баягы в любом случае коммерция. Кандай келсең айланып тегеренип барып эле коммерцияда. Ошон үчүн эми баягы биз эми баягы мындай карасак баягы бир Россиянын бир облусундай болуп атабыз да. Эми алар ошол жака кирип кетпейби? Аларга кыргыз тили кереги жок, неме кереги жок, перевод кереги жок, өзүнчө контент кереги жок. Ошондуктан биз баягы биздин бийлик, мамлекетибиз, ошол эле адистер ошону ойлонуш керек да. Биз кандай чыгышыбыз керек? Орус тили менен англис тилин үйрөтүп, эми баягы тилим кычышып атат. Айтып кетким келип атат да, эми негизи мындай да, эми баягы балдарым окуп атат. Орус мектепте кыргыз тил, кыргыз адабият берип атат. Эми чын айтканда ошол эле классташтар бүт эле баягы кыргыздар болобу, кыргызча билбеген, түшүнбөгөндөр, бирок окуп аткандар баары айтып атышат да, биздин ушул берилген китептер ушу туура эмес берилип атат дейт да. Именно кыргыз тил боюнча. Мен, допустим, кызымдан суратам да, эмне үчүн, эмне себептен менге түшүнбөй атам. Ошондо эле француз тилин окуйт, англис тилин окуйт. Аякта бүт жакшы. Келип эле ушул эле баягы кыргыз тилине, кыргыз адабиятка такалып калып атабыз. Эми чын айтканда уят, бирок бир четинен карасаң, эми баягы ошол эле китептерди мен карап туруп окусам, 6-класс, 7-класс эми айланайын бас. Бул эми баягы кечирип койгула, я на русской школе учился, бирок сложно болуп атпайбы? Эми баягы ал ошон балдарга эми толук кыргызча билбегендер түшүнүксүз болуп атпайбы? Ошондуктан баягы методика баягы башкача болуп атат. Эмне үчүн, эмне себептен үйрөнбөй атышат? Эмне себептен ошол болуп атат? Комплекстүү маселе болуп атат. Комплекстүү маселе болуп атат да. Ошонун баарын карап чыгыш керек. Кайра илгерки баягы калган баягы авторлордун китептери менен келатабыз. Бул туура эмес нерсе. Илгерки эмес го дейм, жаңылар абдан начар жазылган. Маселелер албетте абдан көп. Тилекке каршы убактыбыз соңуна келип калыптыр. Биз ыраазычылык билдиребиз. Жакшы ойлорду айтып, анан албетте маңыздуу, маанилүү маек куруп бергениңиздер үчүн. Бизде болсо мейманда Кыргыз Республикасынын медиа өкүлү юрист Ахмат Алагушев жана ошондой эле НТС телерадио компаниясынын башкы директору Миржан Балыбаев мырза болду. Биз болсо кыскача сюжеттен кийин бүгүнкү программабызды улантабыз. Андыктан эч кайда алыстабаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Бишкекке биринчи поезд 1924 жылы келген. Анда ал жөнөкөй жыга чаянча болгон. Тарих кызыктуу болуш керек. Кыргызстандын тарыхын заманбап жол менен көрсөттү. Маданий мурастар жөнүндө айтып берүү оңой эмес. Жаш, бирок буга чейин эле белгилүү илгери стартапы ушундай максат менен ийгиликке жетти. Бул сөз кыргыз тилинин байлыгын көрсөтөт. Бул сөздүн бир нече мааниси бар. Биринчиси иш илгери болсун. Ишиңиз ийгиликке жетсин деп келечекти билдирет. Экинчиси жомоктогу илгери деген сөз. Бул өткөндү билдирет. Биз жаркыраган келечек үчүн адамдар өткөн тарыхын билишин каалайбыз. Ошондуктан долбоорду илгери деп атадык. Кыргызстандын маданий мурасын, тарыхын жана маданиятын жайылтуучу мультимедиялык долбоор. Ал биздин өлкөнүн чыгармачыл классын глобалдык демилгелерге бириктирүүнү көздөйт. 3 жыл мурун Бишкек шаарынын тарыхы жөнүндө кыскача видео тасмаларды тарта баштадым. Анткени билим берүү контент өтө жетишсиз. Жалпысынан эл Бишкек шаарынын тарыхын билишкен эмес. 3 сезонду тарттык. Андан кийин Кыргызстандын искусство тарыхын чагылдырган толук метраждуу документалдуу тасма болду. Илгери И скажем так, что Илгери это было неким продолжением. Мурунку бардык идеялардын уландысы. Бирок азыр биз көп жанрдык форматты колдонуп жатабыз. Инсталляциялардан подкасттарга чейин. Заканчивая там подкастами, винил чыгаруудан тартып, социалдык тармактарга чейин. Азыр көбүрөөк адамдар жана форматтар бар. Команда собралась мощная задача собрать в архивах все самое интересное. А это работа с историками, учеными, культурологами и с данными, конечно. Потом все это переработать и рассказать, посмотреть на культуру с нового ракурса и найти источник для вдохновения. Так анонсировали мультимедийный проект «Илгери» в соцсетях. Командада 15 жакын адам бар. Чыгармачылык өзгөртүүсүз жолугушуулар аркылуу ишке ашат. Ноорус фарс тилинен жаңы күн деп которулат. Бул майрам жөнүндө байыркы грек тарыхчысы Страбон жазган. Долбоордун автору Эрик Абдыкалыков санарип технологияларды киргизүү кыргызстандыктардын жаш муундарына өз өлкөсүнүн тарыхын жана маданиятын жакшы билүүгө жардам берет деп эсептейт. Бул теорияда гана эмес, иш жүзүндө да сонун аткарылып жатат. Илгери иштеп баштагандан бери 2 айдын ичинде гана анын Instagram баракчасына 10 000 адам катталды. Чыгармачыл адамдар белгилүү журналдардын мукабасына Кыргызстандын улуу аялдары кандай болот деп кызыгышты. Rolling Stone'дун мукабасында биздин легендарлуу балерина Бүбүсара Бешаналиева коюлду. Ошондой эле колхоздогу башкарууда инновациялык ыкмалары менен таанымал болгон. Биз визуал жасадык. Ал жерге Кыргызстандын көрүнүктүү аялдарын дүйнөлүк басылмалардын мукабаларына койдук. Эгер алар 21 кылымда жашашса, кандай болушмак эле? На обложках Forbes, Vogue и так далее. Жаңылыктар жана блогерлер бизди жарыялай баштагандыктан бул вирустук идеяга айланды. Все остальные. Сурахан Кайназарова Forbes-тун жүзү болуп калды. Катталуучулар лайктар, репосттор менен добуш берип жана жазылып, достору менен бөлүшүшөт. Жакында бизди дагы бир кызыктуу нерсе күтүп жатат. Мисалы, чет элдиктер бизге конокко келгенде биз аларды кайда алып барабыз деп ойлонобуз. Илгери долбоору QR коддордун Бишкектин ар кандай эстеликтеринде, көчөлөрүндө жана башка кооз жерлеринде орнотот. Адамдар смартфондорду колдонуу менен белгилүү бир объект жөнүндө тарыхый маалыматтарды 3 тилде — кыргыз, орус жана англис тилдеринде таба алышат. Чыдамсыздык менен күтөбүз. Биринчи чектелген музыкалык винил пластинасын чыгарууну пландап жатабыз. Винила, музыкальные пластинки, где Анда кыргыздын салтуу аспаптары джаз, фанк, инди стилинде жаңы форматта жаңырат. в стиле джаз, в стиле фанк, инди и так далее.
Ошондой эле ушул жайда Кыргызстандын 5 легендарлуу сүрөтчүнүн жана 5 жаш сүрөтчүнүн катышуусунда 10 күндүн ичинде өз чыгармаларын жараткан иш-чара өткөрүүнү пландап жатабыз. Которые в течение 10 дней будут создавать свои работы. Аяктагандан кийин биз Ысык көлдүн түштүк жээгинде мультимедиялык интерактивдүү көргөзмө өткөрөбүз. Южном берегу Исыкуля. Илгери долбооруна өнүгүүнү каалайбыз. Сиз да илгериге катталыңыз. Мы стали Биз стартап Кыргызстан сынагында жеңүүчү болдук. Стартап Кыргызстан. 260 долбоордун ичинен 30-чу тандалып алынды жана биз илгери идеясы менен жеңүүчүлөрдүн катарына кирдик. Одним из победителей стартап Кыргызстан с идеей Илгери, потому что Идея туруктуу болуш керек деп эсептейбиз. должна быть устойчивой, а чтобы она была Туруктуу болуш үчүн бул бизнес идея болушу керек. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Программабызды улантабыз. Бүгүн биз мамлекеттик тилибизди кантип өнүктүрөбүз? Мына ошол темада талкуубузду куруп атабыз. Биздин мейманыбыз студиябыздын куттуу коногу Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Сыртбай Мусаев агабыз. Кош келипсиз. Рахмат. Абдан кубанычтабыз. Биз бүгүн жанагы мыйзам долбоор тууралуу көбүрөөк кеп кылуудабыз. Негизи мыйзам долбоордо өтө мындай түрдүү суроолуу жерлер көп экен. Негизи автору ким? Мыйзам долбоордун. Анан кийин эмнеликтен ошол жана коом талкуу gov чекиткейжи сайтында ошол долбоорго негиздеме жок. Негиздеме справкасы жок. Биринчиден рахмат, эми силер ушу эфирге чыгарып ушу боюнча мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн айрым бир маселелер боюнча аңгемелеши деген ниетиңиздерге рахмат. Ошон үчүн келдик. Биринчи кезекте өзүңүздөр жакшы билесиздер, акыркы учурларда өзгөчө акыркы бир жылда биздин коомдогу коомдук көз караш, адамдын аң сезиминде, көз карашында айрым бир өзгөрүүлөр болуп атат. Биз 30 жылдан бери жашап келген стереотиптен алыстап, ажырап бүгүнкү күндө өзүбүздүн бир ким экенибиз жөнүндө көбүрөөк ойлонуп, ким элек, кайда баратабыз, кантебиз деген сыяктуу суроолор азыр коомчулукту түйшөлтүп турган учуру, улуттун эртеңки келечеги, ким болоору биринчи кезекте курсагы менен ченелбейт, акыл эси менен ченелет, руханий маданияты менен ченелет, аң сезиминин улуттук мындай бир духка, улуттук духту боюна сиңирген аң сезим менен ченелет. Биз тилекке каршы акыркы учурларда өзгөчө 4-5 жылдан бери экономика деп эле келатабыз. Бул дүйнөдө эки түрдүү көз караш бар да ушул маселеге. Батыштын анан чыгыштын көз карашы бар. Чыгышта көбүрөөк адамдын ички жан дүйнөсүнө, руханий маданиятына, адеп акылатына, ыйманына басым коет. Батышта материалдык байлыкка басым коет. Мына ушу биз бүгүнкү күндө чыгыш менен батыштын ортосунда талтайып эки жакты карап, каяка барсак, батышка барсакпы, чыгышка барсакпы, батыштын дөөлөттөрүн алсакпы, чыгыштын дөөлөттөрүн алсакпы деп турган учурубуз. Мен бирине экөөнүн тең, бирине бири каршы койбойм. Мен өнүгүш үчүн эки жактын тең жакшы жактарын алгым келет. Мына ушул өңүттөн алганда биз айтпадым башында, курсактын кулуна айланбай, акыл эстин кулуна, аң сезимдин кулуна айланышыбыз керек. Ушул өңүттөн алганда батышка караганда чыгыштын дөөлөттөрү мага көбүрөөк жакын. Албетте батышта да жакшы нерселер бар. Мен өз улутумдун атуулу катары ошол дүйнөдөгү баардык элдин жакшы жактарын алып, ошону элиме жеткизсем, анан элим ошолдой болуп өнүксө деген ниеттемин. Жаман эл, жаман улут болбойт, жаман адамдар болот. Батышта да жакшы жактары бар, чыгышта да жакшы жактары бар. Мыйзам долбооруна кайта турган болсок. Чарайын. Анан ошон үчүн жанагы сиз айтып аткан конституциялык долбоорду жазып атканда да, конституциялык кеңешмеде конституцияны жазып атканда да мен ушул маселелерге
көбірек басым койдум. Адамдын, insandын адеп аклагы, руханий өнүгүүсү, жан дүйнөсүнүн байлыгы, жан дүйнөнүн жакырчылыгынан кантип бошойбуз деген сыяктуу маселелерди көтөрүп, ошол өзүнчө бөлүм менен ушу комиссияга кирди. Ошонун негизинде анан кийин биз мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам даярдашты. Ал жерде бир автор эмес, көп киши, көп иштеп чыккан кишилер бар, адистер бар, юристтер бар. Арасында сиз да барсыз. Иә. Арасында сиз да барсыз. Кандай? Арасында сиз да барсыз. Табигый нерсе, мен ошол жерде жүрүп аткам. Тем более Бореки мен мурдатан бери ошо мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын 1-89 жылы кабыл алынган мыйзамды мен жазгам. Мына сиздерге бул маалымат бир жерден айтышка туура келип атат. А так муну элдин баары билет, окумуштуулар билет, ошол кездерде кабыл алып аткан кишилер билет. Академик Бүйбүн Өмүрзаков мына деген эже болгон. Азыркы академик Абдыган Эркабаевич болгон ушул жумушчу топтун төрагасы катары биз 5 киши. Сулайман Кайыпов деген болгон, Сагал Сыдыков деген, анан мен Мусаев Сыртбай деген ушу 5 киши. Анан алардын içinden жашырагы мен элем, тилчиси мен элем. Анан мага табышталып, анан мен ушул текстти жазып келгем. Ошонун бир 85% ошол закондун кабыл алынган. 6 айлык талкуудан кийин. Закон жазуу тажрыйбасы бар. Өзгөчө тил боюнча, маданият боюнча да жазыш колдон келет. Кейсе ойлойт, юристтер жазыш керек деп. Эгерде маданиятты толук түшүнбөгөн юрист каяктан жазат, тилдин табиятын түшүнбөгөн юрист каяктан жазат? Аларга адистер керек. Мисалы үчүн мага юристтер жардам берди азыр тил жөнүндө жана биздин текстти жазгандарга. Алардын законуна биз жардам берип атабыз. Ушундай эри шаркак менен ушул сиз айткан долбоор жазылды. Албетте өзгөчө долбоордо эмес, сиздин оюңуздан сразу түшүндүм, шак эле түшүндүк. Айрым бир моменттер бар, ар кандай моменттер бар. Сиздер биздин мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзамды караардан мурда өзгөчө мен журналисттерге, анан пикир айта турган, сын айта турган кишилерге кеңеш берер элем. А дегенде казактардын законун карагыла, өзбектердин законун карагыла, Россиянын өзүнүн законун карагыла. Андан кийин ошолор менен салыштырып келип, анан биздин закон жөнүндө оюңарды айткыла деп. Жок, мыйзам жакшы да, мисалы үчүн буга чейин мен эми телевидениеде иштеген инсан катары ошол теле берүүлөр боюнча дагы сурагым келип турат. Буга чейин мыйзамда ар бир телевидение 50%ын кыргыз тилинде жасаш керек болчу. Бирок бул мыйзамды аткарылбай эле келет. Аткара турган, көзөмөлдөй турган ким аткарбаса эмне болот? Жада калса аны коелу, мамлекеттик канал болгон КТР ошону жасабайт э? Жада калса 50% эмес, 50%дын жарымысына да жетпей калып атат. Балдарга арналган Баластан каналында жетпей калып атат. Демек 70% мыйзам менен жазып койдук, сиз баш болуп, бирок аткарылбагандан кийин канчалык пайда? Бүгүнкү күндө биз кыргызда бир жакшы сөз бар. Айлан кеткенде, амалың түгөнгөндө Кудайга да караат кыласың дегенчи. Мына 50% деп жазган, биз ошого каршы болгонбуз, ошондо 70 болуш керек дегенбиз. Биздин жетекчиликтин, мамлекетти башкарган президент сөрөйлөрдүн, мен ушундай сүйлөгөн кишимин, башында турган премьер сөрөйлөрдүн шалаакылыгынан, аларда эрктин, саясий эрктин жоктугунан мамлекетти сатып жиберишти. Мамлекетти көз карандыгы көрүнгөн жок. Мына мен ачык айталы, президенттерибиздин 4 президентибиз, 4 премьер, 4 эмес, бир нече премьерибиз азыр түрмөдө турбайт. Туурабы? Эмне кылган? Алар мамлекеттин кызыкчылыгын, сиз айтып аткан 50%, эмне 50%? Мамлекетти сатып аткан кишилерге 50% жөнүндө ойлонобу? Ойлонбойт. Көрдүңүзбү биздин трагедиябыз каякта жаткан? Биздин трагедиябыз мамлекетти башкарган президенттин, премьерлердин, министрлердин алсыздыгынан, мажбүрөлүгүнөн, саткынчылыгынан биз ушул абалга келип, жана сиз айткан 50% эмес 30%ке жетпей атпайбызбы байкеси? Мына ошону, ушул көйгөй менин жан дүйнөмдү козутуп, жан дүйнөмдү бүлүккө салып, анан ушундай кылабыз. Азыр мына бүгүнкү күндө эрк бар. Мамлекеттин башчысынын эрки бар бүгүн. Аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бир эле, мына силердин канал канча болду ачылганына?
10 жылдан ашты. Кыргызча уюштурганга канча күн болду? Жарым жыл болду. 1 жыл болду. 1 жыл болду. Көрдүңүздөрбү? Ушуну карай албай кум төрдүн алтынына суалактанып отурушпады биздин жетекчилер. Ушуну караган министр болгон жок. Ушуну караган өкмөт башчысы болгон жок. Ушул сыяктуу законду аткарайын деген. Ушул законду кабыл алган жанагы чимкириктер депутаттар отурбады. Мун чимкирик деген сөздү мен пайдаланам, анткени эл ушуну айтып атат. Мени капа болушпасын. Ошолор өзлөрү 100 закон кабыл алдык, 200 закон. Андан закондон элге жеңилдик келбесе, элге пайда келбесе, 100дүн, 200дүн, 300дүн эмне пайдасы бар? Өздөрү кабыл алган законду көзөмөлдөй албаса, текшере албаса, ушуну аткарта албаса, ал депутаттар эмне отурат ал жерде? Мына маселе ушунда байке. Маселе сизде эмес, маселе менде эмес, маселе карапайым калкта эмес, байкуш. Маңдай терин төгүп оокат кылып аткан маселе мамлекет башчысында, маселе өкмөт башчысында, мамлекет жанагыл жеп ичкен министрлерде. Ошолор ушул маселени карай албай койду. Тескей албай койду. Эрки жеткен жок. Эрки жеткен да жок, анан акылы да жеткен жок. Биз өзүнчө бир эгемен мамлекет экенбиз. Мамлекетибиздин атрибуттары бар. Улуттук духубуз бар, улуттук нарк населебиз бар дегенге баштары жеткен жок. Алар акчанын кулуна айланган, курсактын кулуна айлангандар. Ошон үчүн ушул абалда отурабыз байке. Мына ушул. Ошон үчүн ушул көйгөйдүн бардыгы биздин жанагы мамлекет конституциялык мыйзамды жазууда ушул көйгөй сыртка оргуп чыкты да баарыбыздын ичибизде. Сиз мен эле жазган жок муну. Мен ушул башында болдум, мен ошол жерде турдум, бирок менден өткөн патриоттор бар. Менден мыкты, менден кыйын. Ошолор ушундай сунуш кылып ошолор жазды. Балким бүгүнкү күндө Кыргызстанда калктын, жалпы калктын 76% кыргыз тилдүүлөр. Кыргыздар. Жок, мыйзам жакшы. Ушул 76% кыргыздын 85% кыргызча таза сүйлөгөндөр. 15% жана Кудайдан жөө качкан саткындар. Мен ушинтип айтам. Улуттун духуна, улуттун маданиятына, улуттун дөөлөттөрүнө күйбөгөндөр. Алар космополиттер. Аларга курсагы ток, акчасы көп, каалаган жер шаарынын каалаган жерине барып жашай берет. Кыргызсыз эле. Мына ошондойлор бүгүнкү күндө маселе көтөрүп атат. Сиз ушул 85% кыргыздын таламын талашасызбы же 15% кыргыздын таламын талашасызбы? Маселе ушунда турат. Мен ошон үчүн жанагындай 70%, 65-70 опечатка кетип калыптыр закондо ошондой жазып атканда бир жерде 75, бир жерде 70, бир жерде 65 болуптур. Ушундай нерсе кетип калыптыр, эми ал андайлар болот, кеп ал анчалык эле принцип маселе эмес. Эми мыйзам сонунда. Бирок анын иштеп кетишин, буга чейин иштебей келген мыйзам азыр иштеп кетет деп иштеп кетишине кандайдыр бир кепилдик. Жок, кепилдик эмес, механизмдери барбы? Мындай шарттар барбы? Мисалы үчүн ошол эле мына жогоруда бизде телеканалдардын жетекчилери келди, биз контент жасаганга азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат деп айтып атышат. Мындай да. Бардык нерсеге тил күнөөлүү эмес. Мынтип айтышат да көбүчө. Айтат да контент жасаганга болбой атат. Баягы орок оралбаган ороктон көрөт деген кыргыздын жакшы кеби бар да. Чегирткеден корккан эгин экпейт деген да кыргыз жакшы сөздөр бар да, урмат. Биздин ушул жетекчилер ушул башын иштетип иштегиси келбейт. Жанагы иш кагаздарын көбүн орусча жазачпы айрымдары. Мен ошолорду да текшерип, ошолор менен сүйлөшсөм, аларда даяр бар да орусчачы. Немеге коюп койгон, компьютерге коюп койгон, үлгү кылып коюп койгон, анан числасын, күнүн, аты жөнүн тип майда бараттардан баштап ошону чыгара коюшат да. Анан аларга жеңил башын иштетип, колун оорутуп, белин жоорутуп иштегиси келбейт да. Бул кыргыздын, ошо кыргыз телекомпаниялардын жетекчи кыргыздарынын мажүрөлүгү деп айта алам. Алардын элине күйбөгөндүгү деп айта алам. Кыргыз тили дүйнөдөгү бай тилдердин бири. Бай тилдердин. Эч ким таанбайт. Таанбайт. Анан мынтет да, орусча жакшынакай беребиз, анан ошо кыргызча бере албай. Ал тил күнөөлүү эмес ага, ошол бере албай аткан конкреттүү киши күнөөлүү ага. Мына көп эле киши, көп эле адамдар кыргыз тилинде мене ташка тамгандай баса сүйлөп, ташты жара чапкандай сүйлөп, жара чапкандай жазып атышпайбы? Ага тил күнөөлүү эмес. Ошол тилде биле албаган,
тилдин кудурет күчүн сезбеген жанагы маңкурт кыргыз күнөөлүү ага. Маңкурт кыргыз күнөөлүү. Тилде эмес күнөө. Эң сонун тилибиз бар. Билбегендик, тилди билбегендик. Мына биздин чоң көйгөйүбүз, трагедиябыз. Өзгөчө жанагы контент түзө албагандардын трагедиясы. Контент түзө албагандар. Мына орус тилин алыңыз. Мен ал тилди да жакшы билем. Мен адистигин тилчи. Мен дүйнөдөгү тилдердин мындай байлыгы, тиги функционду жакшы билем. Кайсы тил качантан байыркы, көчөңкү. Мына орус тилинде а тамгасын алсаң сөздүктөн байке. Экиле исконный, мукура экиле сөз бар. Авос деген анан аж деген. Орустун карап көр, сөздүктү ал, карап көр. Бирок ал тилдин мыктылыгы өзгөрүп, бөлөк тилден кирген сөздү өзүнүн боюна сиңирип, орустун чапанын кийгизип, орустун шляпасын кийгизип, өз сөзү кылып алган. Мына анан ошон үчүн ал байдай көрүнөт да. Орусча жакшынакай эле айтып турган нерсемди дейт, кыргызча айта албай кыйналам деп бир Кудай аткан кыргыз сүйлөп турат да бир жолу. Мына айттым, байке, сен ага тилди күнөөлөбө, сен ага өзүң күнөөлөсүң. Мына Чыңгыздын чыгармасын ал, кыргызча жазган. Түгелбайдын чыгармасын ал, кыргызча жазган. Алыкемдин чыгармасын ал, кыргызча жазган. Кийинки эле жазуучулардын, жаш жазуучулардын чыгармасын ал, кыргызча. Тим эле тамшанасың, тилиңди артка тартат. Көрдүңбү? Бул жерде мен айткым келет, тил күнөөлүү эмес, ошо тилди билбеген, тилдин кудурет күчүн сезбеген мен сыяктуулар күнөөлүү да. Анан жана жетекчилерди айтпадым, контент албайбыз деп, ошолор күнөөлүү да. Эң сонун эле болот, контент эле болот, жакшынакай эле болот, бирок иштебейт. Ал үчүн кичине белди ортуш керек, колду жогортуп иштеш керек. Орусча даяр. Орус тили мурдатан калыптанып калып, анын үстүнө биз акыркы учурда Орус империясынын кол алдында болуп, анан Советтер Союзунан орногондон деле орустар старший брат болуп, биздин жетекчилер старший брат деп аларга тизе бүгүп жүрүп, анан биздин психологиялык жактан бизди экинчи, үчүнчү сорттогу улут катары карап койгон. Муну ошонун кесепетинен эгемендиктин 30 жылдыгында да ажырай албай, бүгүн ушинтип отурабыз байкеси, урмат. Бул жерге тил күнөөлүү эмес, башка нерсе күнөөлүү эмес. Мына бүгүнкү күндө сиз журналистсиз. Казакстанда болуп аткан процессти жакшы билесиз. Казакстанда көрүп атасызбы? Эки эле тилде сүйлөйт. Казак тилинде, анан чет тилинде. Орус тили жөнүндө маселе жок. Бизден кыргыздар мага ошо неме боюнча айтып атпайбы? Ошо закондо дейт, жанагы мыйзамда жазып коюп турсуздар. Орустардын орус тили жөнүндөгү маселеге башкача көз карашта экенсиздер деп, дагы башкача көз караштабыз. Башкача бүгүнкү күндө канча процент калк орус калкы калды Кыргызстанда. Бирок ошол эле сиз айтып аткан кошумча кошуна Казакстанда казак тилинде контент чыгарыш үчүн миллиондогон долларды бөлүшөт. Берип атат. Ал эми Кыргызстанда Россия каналын жана биринчи каналды көрсөтүш үчүн биздин сиздин чөнтөгүбүздөн $700,000 төлөйбүз. Бирок кыргызча контентти даярдоо үчүн кайсы бир сумма бөлүнүп атабы? Мына ошол бөлүнгөн жок. Маселе ушунда. Буга ким күнөөлүү? Буга биздин жетекчилик күнөөлүү. Мамлекет азыр деле ошол уланып берет. Жок, азыр көтөрүл. Ушул жерде мен бир нерсе айткым келип атат. Мен Аскар Акаевич президент болгон учурдан баштап Бакиев менен гана кездешкен жокмун. Анткени мен алар менен байланышкан жокмун. Алмаш Арсенович келгенде, Сооронбай Шарипович келгенде, Садыр Нуркожоевич келгенден бери мындай аралашып калып атам да. Мен ошо акыркы учурдагыдай абалды көргөн эмесмин. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. Европага барып, бардык жерде кыргызча маселе коюлуп атат. Кыргызча маселе сүйлөнүп атат кыргызча. Туурабы? Биздин президент бул маселеге өзгөчө маани берип атат. Биз эмнебизге Түркмөнстандан, Өзбекстандан, Казакстандан аларды айтып аткан контенттерге акча бөлүп атат. Бизде ушуга чейин каралган эмес да. Алар андан көрө барекет жегенси өздөрү жешкен. Кумтөрдү жеп коюшпадыбы? Мына ошентип жешкен да, мына азыр кумтөрдү өзүңүз көрүп атат. Алтын өзүгө калып атат. Акча өзүгө калып атат. Мына бара-бара жана сиз айткан миллиондорду ушул кыргыз контентиндагы кыргыз тилиндеги коюлат. Ага кичине убакыт керек.
орыстар айтқан задел бар, башталыш бар бұйырса. Мен азыр баға үмітсіз шайтан деген қырғыз сөз бар, да? Мен шул үміт қылғым келет. Бізден шул мәселе шул өзіміздің ұлттың тіліне, ұлттың маданиятына, ұлттың тарихына қарата olan мәселе мұрдаға қарағанда азыр жанданат, өнігет. Әрбір ұлт өзінің ұлттық духында ғана, ұлттық қыртышында ғана өнігет. Болмаса жоғалабыз, жоғалып кетішіміз толық ықтимал. Көзіміз жүлжүйіп, мұрдығыз барбайып қалышымыз ықтимал, бірақ жан дүйнем, жүрегім бөлек болып қалышы ықтимал. Ошоға жақындап баратқанбыз. Құдайдыңдағы қырғыз өзі Құдай сақтаған қалықта. Мен немеге көп ішене бербеген адаммын, бірақ ошо қырғыздың Құдай сүйген халық екенін ішенем. Анткени жоғалып баратқан жерден бұлт етіп бір жерден шыға қалады. Қырғыздың тарихында, мен өзі қырғыздың тарихын, түрік елдерінің тарихын жақсы оқып алған адаммын, тарихшы емеспін, бірақ жақсы білем. Шу жоғалып, мына бүтті деп тұрған жерде бұлт етіп бір жерден қайра жаңырып шығып келеді. Мына борекіл мезгілдағы бұйырса мен ойлаймын, бізден, елімізден, маданиятымыздың қайра жаралу дорына жақындап келетабыз. Біз жаңағы 70% болуш керек, 65% болуш керек, 50% болуш керек дегенден бары түк арзыбай тұрған нәрсе. Түк арзыбай тұрған нәрсе. Адам ең бірінші ошол улуттун өкүлү болуш керек. Кыргыз деген байыркы улут, байыркы эл, дүйнөнү дүңгүрөткөн эл. Агезектерде азыр мисалы үчүн кыргыздар ушинтип жүргөндө бөлөк улуттар азыркы бүгүнкү күндө жашап аткан улуттар жок болгон. Жок болгон. Аты, заты жок болгон. А кыргыз биздин заманга чейинки 10-кылымдан бери дүйнөлүк тарыхта өзүнүн ордун тапкан, дүйнөлүк тарыхка из калтырган, маданият калтырган калк. Мен муну менен калп эле кыргызды мактап аткан жокмун. Тарыхый факт. Кытай булактарында жазылып турат. Аны коелу, бери келгенде биз заманга чейинки 2-кылымдарда күчтүү мамлекет туруп турат. Андан кийин Барысбек атаң мамлекет түзүп турат. Тарыхын гене мен өткөн тарых менен сыймыктанам, бирок бүгүнкү күнгө ылайык жашашым керек. Ооба. Сиздин неберелериңиз бар да? Бар. Менин дагы кызым бар. Анан кийин эч орус жок жерде биздин балдардын тили орусча чыгып атат. Орусча чыгып атат. Ага могу өнүккөн технология жардам берип атат да. YouTube. YouTube'да мультик көрүшөт. Ооба. Кызыктуу анимация көрүшөт. Эми ушул маселе боюнча туура маселе көтөрдүңүз. Мен ушул маселе боюнча азыр чоң суммадагы акчаны, мына тил мен азыр комиссияда сурап алып турбаймынбы? Ошо чоң суммадагы акчаны ошо коюп атабыз, мультфильм тарттырып атабыз. Айылдагы балдар мына туура айтып атасыз, туура белгилеп атат. Айылда мен тоонун арасынан өскөн адаммын. Тоонун арасынан келген. Ошол жерде балдар сотканы карап алып, орусча мультфильмдерди көрүп, орусча сүйлөп атышат. Тили орусча чыгып атат. Тил орусча чыгып атат. Мен мындай принцибинде тилге каршы эмесмин. Мен биринчи кезекте адам психологиясы оң болуш керек. Ал сезим оң болуш керек да. Улутмандык болуш керек. Улутчулдук эмес, улутмандык болуш керек. Туура. Анан билсин. Бирок ошого биз альтернатива кое албай атпайбызбы? Мына сиздер 50% тиги неме болсун деп коюп, анан 50% деген болбойт экен да. Биз 70, 80, 90% коюшубуз керек. Биздин каналда кое туруп, биздин 100 десек деле болот. Улуттукта. 100 десек деле болот. Иә. 100 десек деле адашкан болбойбуз. Бирок бөлөктөр көп да, бөлөктөр көп. Бөлөк каналдар толтура. Мына силер 15 жылдан бери, жарым эле жыл болду силер кыргызча передача мындай көрсөтүүлөр даярдап атканыңыздарга. Эми анын тарыхый себептери болгон, тарыхый шарттары болгон, бирок биз дагы бөлөк эл сыяктуу өнүгүшүбүз керек да. Өнүгүшүбүз үчүн биз адегенде адамдын психологиясын алышыбыз керек. Аң сезимин оңдошубуз керек. Аң сезимге эң күчтүү таасир эткен телевидение. Мына азыркы учурдагы силердин немеңер, жана каналдарыңар арганда. Ошон үчүн ушул багытта да биз иштешибиз керек. Мен кыргыздын мындай изолированный, чектелип калышын каалабайм. Бирок биринчи кезекте кыргыз экениңди унутпай, даңктуу тарыхың бар экенин унутпай. Мисалы үчүн сизге ачык айтып коеюн. Кыргыздар мамлекет куруп жүргөндө орустар орус калкы, славян калкы. Булар эчтекеге жетпей жүргөн. Булар 10-кылымдардан баштап кичине
9 жылынан бeri. Кыргыздар ак жерде мамлекет куруп жүргөн калк. Дүйнөгө аты чыгып жүргөн калк. Мен жакында немис тилинен академик Шот деген Қытай тили боюнча адис, араб тили боюнча адис, немис тили боюнча адис, түрк тилери боюнча адис кишинин китебин котордук да немистерден. Эми ошондо ал кишинин жазганын окусаң кыргыздар жөнүндө. Кыргыз эмес. 1864 жылы чыгарган китебин. 1860. Ошондо кыргыздар ким экенин жазат. Кыргыздар ким экенин, кандай маданиятка экен, ошол маданиятыңды, ошол тарыхыңды бүгүн жоготуп койбодуңбу? Бир болбогон нерсеге алданып, болбогон бир батыштын, Американын таштап койгон подачкасына алданып, ошол тарыхыңды, ошол маданиятыңды жоготуп атпайсыңбы? Таанып атпайсыңбы ошону? Мына маселе ушул жакта. Тарыхы бар эл эч качан жоготпойт. Исторический память деген бар. Тарыхый эс тутум деген бар. Мына бизде тарыхый эс тутум күчтүү, биздин калкта. Тилекке каршы маргиналдар бар арабызда. Нигилисттер бар. Космополиттер бар. Анан ошол аз, бирок ал бактыга жараша аз, бирок алардын мындай элди бузуп жарган, элге терс таасир эткен жүрүштөрү көбүрөөк болот атпайбы? Аларда ушундай таасир болот. Эми албетте биздин улуу ата бабаларыбыз менен сыймыктанган жакшы. Бирок ошол эле маалда. Алар өткөн заман да? Жок, өткөн заман эң сонун. Азыркы учурда өзүбүз менен сыймыктана турган, дүйнөгө белгилүү боло турган ошол эле сериал дейли, мультфильмдерди дейли, же болбосо кыргыздын маданияты менен дүйнө суктана тургандай кыргыз тилинде, кыргыз тилин кыргыздар эле эмес, бөлөктөр окуп кызыгуу арта тургандай биз мыйзамдарды же шарттарды түзүп бере алатабыз. Ал ушунун мунун тарыхый себептери бар. Жок, аны түшүндүк. Аны түшүндүк. Эми маселе мындан ары кандай болот? Мындай да. Угуту бар, негизи бар калкпыз. Мен өз калкымды ашепке мактагандан, барктагандан алыс адаммын. Мен сын көз менен караган кишимин баягы. Айтат го, критический мамиле кылган кишимин. Мен кыргыздын, бүгүнкү кыргыздын эмне деп айтсам болот? Өтө жаман адаттары бар. Өтө жаман салт болуп, бирок элементтери бар, ошону пайдаланган. Өтө жаман жактарыбыз бар. Бүгүнкү кыргыздардын, менин дагы, балким сизде да бар ошондой жаман нерселер. Менде жетишер. Эч ким идеалдуу эмес. Идеалдуу эчтеке жок. Бирок бүгүнкү күндө биздин баягы эмең чама чаркыбыз чак болуп атат да. Биринчиден биз жакында эле мындай бир нерсеге аралашып иштеп жашап атабыз. Ортодо мына 70 жыл, 100 жыл деген адамдын улуттун тарыхында бир көз ирмем. Биз кандай тоталитардык, мен муну тоталитардык деген сөздүн колдонуп атканда жаман жагын айтам. Мен Советтер Союзунда жашап, жакшы жактарын да айта жүрүшүм керек. Жакшы жактары да болгон. Менин улутум 16-жылы жоголуп кетерде орус колонизаторлорунун саясатынан менин калкым жоголуп кетерде Октябрь революциясы коргоп калган. Октябрь революциясын орустар жек көрөт. А мен жек көрбөйм. Ошого сыймыктанам. Ошол мени сактап калды деп түшүнөм. Аны кийинки жаш муун кандай түшүнөт, кандай калат мен билбейм. Алардын ою мага маанилүү эмес. А мен көргөн киши катары, билген киши катары Октябрь революциясы менин калкымды сактап калды. 16-жылы Кытайга үркүп барып, аяктан куруп, кырылып, анан кайра келгенде секирип бараткан баканы талашып эки кыргыз мушташкан. Секирип бараткан баканы талашып жеш үчүн. Эки кыргыз бирин бири өлтүргөн. Бул заманды силер уккан да жоксуңар, оккан да жоксуңар, көргөн да жоксуңар. Лай мандайды көрбөсүң. Мен уктум. Ошол үркүмдөн кийин келип аман калган кишилер, мен бүгүн 70ке келип калган киши катары, мен уктум ошону. Мен ушуну уктум. Көзүм менен көргөн кишинин оозунан уктум. Көрдүңүзбү? Кандай замандар болгон. Бир кезектерде ушундай заман болгон. Ушул замандан кутулганына ыраазы болуп, биз башотубуз менен жанагы улуу орус деп коелу, тырмакчанын ичинде улуу орус калкынын айтканына көнүп айдан жагына басканбыз. Бизди
мен тарыхты окуп алган киши катары, анан саясатка аралашкан киши катары жакшы билем. Биз эгерде Кудай жалгап Горбачев бийликке келбесе, Горбачевдун айкындык заманы келбесе, андан кийин эгемендикке кетпесек, биз бүгүн түндүктөгү калктардай болуп көп нерседен ажырамакпыз. Кыргыз элинин бактысы бар эл. Бирде болбосо бирде булт этип бир жерден чыгат. Ал кезекте анан ушул 100 жылдык, 70 жылдык Союздун курамында 70 жыл жашадык. Көп нерсеге жеттик. Мен анын бардыгын жамандайм. Анан көп нерседен ажырадык. Жеткен жагыбызды айта жүрүшүбүз керек, ажыраган жагыбызды айта жүрүшүбүз, анан калыс мамиле кылышыбыз керек. Өзгөчө биз сыяктуу жаш өйдөлөп калган кишилер калыс мамиле айтыш керек. Азыркы жаштар аны айтсаң жомоктой көрүшөт. Көбү. Ошондуктан ошо телевидениянын бир артыкчылыгы ушундай бир нерселерди силер алып чыгасыңар, анан тенденциозный кылбай, мындай түз болгон баягы болгонун болгондой ачык жымсалдабай, сылап сыйпабай, майлап сүттөбөй, болгонун болгондой айтса, анан эл ошону өзү тандап алат. Кайсынысы туура, кандай туура эмес экенинчи. Ошондуктан байкеси күнөкөз аябай жакшы сүйлөштүк. Мындай Бизде кубанычта болдук. Орустар айтмакчы, от души или по душам болду да, экөөбүздүн сүйлөшүүбүз аябай жакшы болду. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Сыртбай Мусаев агабыз болду. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү программабызды сиздин сөзүңүз менен жыйынтыктагым келип турат. Кыргыз бактысы чоң эл. Андыктан албетте тилибизди ардактап, азилектеп, өнүктүргөнгө ар бирибиз салымыбызды кошолу. Чоң рахматыбызды айтабыз. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө амандашканча.